Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Иш күндүн кечи программасы бүгүн ободо. Аябай сонун талкуулар болот. Экрандан алыстабаңыздар, биз менен болуңуздар. Силер менен мен Каныкей. Жарык болуп жашоомдо жаралдым, жаркынымде эркелеттим, сүйө алдым. Жаным менин жаркыраган алтыным, жардыгыл кимге meni kıyalım. Ben seni güttüm ay. Yüreğim morup duratsa da jet albay. Men özümdü izlep gelemin tavalbay. Al oluttu canıp güdüm ay. Nege men canıp seni mınca südüm ay. Men özümdü gütüp gelemin tacabay. Yüreğim jakındatma hiç kimdi. Cüdöktü var. Yüreğim var sezimli. Жаңгыр болуп төгүлүп ыйлап келе, жабыркаган жүрөгүмдүн эгесимин. Мен сени güttüm ay. Жүрөгүм моруп туратса да жете албай. Мен өзүмдү İzdip gelemin tavalbay. Al oluttu canıp gülüm ay. Nege men canıp seni mınca südüm ay. Men özümdü gütüp gelemin tacabay. Özümdü güttüm ay. Yüreğim morup duratsa da jet albay. Men özümdü izley beremin tavalbay. Men özümdü gütüp gelemin tacabay. Men özümdü gütüp gelemin tacabay. Geçtin gezekçisi Kanыкей Алымбекова. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн сиздерде ободо иш күндүн кечи телепрограммасы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз ушул Кыргызстандагы деги эле жалпы аял затынын заманбап жашоодогу социалдык орду тууралуу сүйлөшөбүз. Бүгүн менде конокто өтө аты белгилүү, таанымал тележурналист, алып баруучу Назира Айтбекова бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Кандайсыз? Аябай кубанычтамын келгениңизге. Жакшы, рахмат. Мен да кубанычтамын. Жакшы жүрөсүзбү?
Акыркы кездерде аябай көп сизди көрүп баштадым. Ободон, теледен, деги эле баардык жактан. Ооба, бир аз активдешип баштадык. Ал жеке эле мурун алып баруучу катары белгилүү болсом, азыр блогерлик иш кылып атам. Ошондой эле өзүм YouTube каналымды ачтым. Жана актриса болуп атам. Айта кетсем, ушул медиа тармагында канча жылга чукулдап калды дейли чыгармачылык жашооңуз, жалпы көз менен айтканда? 2005-жылы октябрда киргем хит-парадка, ошондон бери 16-жыл кетип баратат. Ошондо сиз өзүңүздү журналист катары эле алып баратам деп ойлойсузбу же азыр көп мындай тармакка бөлүнгөнүңүздүн себеби эмнеде? Мен бир эле тармакта иштегеним болбойт экен. Анан башка тармактарды да көрүү, тажрыйба кылуу, ушул нерселер абдан жагат. Ошон үчүн башка нерселерди дагы көрүп, анткени мисалы үчүн алып баруучулугум, журналистика, блогерлик, ошондой эле актерлук чеберчилик, төртөө бири-бири менен абдан тыгыз байланыш. Төртөө мындай таптакыр башка нерсе болсо, анда бир аз кыйналып калмакмын. Мисалы үчүн актерлук кесипте сөзсүз түрдө алып баруучулуктун дагы бир касиеттерин колдоном да, анткени сөз жаттоодо, айрым учурда импровизация кылып жиберүүдө актерлук чеберчилик аябай жардам берет, теле алып баруучулукта актерлук чеберчилик жардам берет. Анткени журналистикадабы, теле алып баруучулуктабы бир нерсени алып барып атканда ошол өзүңдүн тематикаңа жараша, же кайгылуу нерсени алып барып атсаң кайгырышың керек, күлкүлүү нерсени алып барып атсаң күлүшүң керек. Актерлук чеберчилик абдан колдонулат. Ошондой эле мисалы үчүн жазмакерлигим дагы эки тарапка тең абдан тиешеси бар, жардам берет бири-бирине. Мындай айча айтканда баардыгы бири-бирин толуктап тургандыгы үчүн ар бир жаатта дагы мыкты болот düşsөм, актерлук чеберчиликте да мыкты болом, алып баруучулукта да мыкты болом, журналистикада да мыкты болом. Ошон үчүн буларды айкалыштырып, жуурулуштуруп, ар бирин өзүнүн угуна салып, дагы жакшыраак өтөсүнө чыгып, адистештирүү бири-бирине гана толуктап жардам берет. Вот сынга кандайсыз мисалы? Сынга жакшы элемин, сынга сынбайм, оңой менен. Мисалы дегеним да, биздин коомдо деги эле жалпы түзүлүштө академиялык алып баруучулукта бир эле жаатты көздөгөндөр бар да. Анан сиздин ошо социалдык абалыңыз тууралуу айтканым, заманбап жашоодо алып баруучу гана эмес, башка жактарга мындай тиркелип кеткениңизге кандай көз карашта дейм да сизди? Башкалар башка көз караштабы? Менин ар кандай ар тараптуу болгондугумабы? Мисалы үчүн журналисттер, чоң журналист эжелер, агалар менин маектешүү ыкмамды абдан жактырышат. Жана Мага да жагат баса. Өзгөчө ыкма алып чыктың, бул жаңы жол деп мактаган учурлары көп болот. Ошон үчүн мен анан ошондой эле журналисттер союзунун дароо эле мүчөсүнө киргизишкен журналисттер. Ошондой эле былтыр лауреат болгом журналистикада. Бул дагы оңой менен жетпеген, канча жылда иштеген журналисттер жетпеген нерсе экен. Ошон үчүн бул мен үчүн сыймык болду. Демек, журналистикада дагы өзүмдүн угумду таап атам деген нерсе. Жазмакерликтен болсо, акын жазуучулар мага жазып, мындай жазуучулар союзунан да жазышкан, абдан немең бар экен, көрөнгөң бар экен, жакшы жазат экенсиң. Анан аңгемелерге өтүп, кийин проза, романга өтсөң, сен колуңан келет деген жакшы сөз айтышкан. Алып баруучулугумда мен өзүмдү таптым деп ойлойм. Мен алып баруучулукта деле Актерлукка кантип келип калдыңыз ошо? Актерлор эмне дейт бул жаатында сизге? Актерлукту дагы эле өтөсүнө чыгуудамын. Ар кандай амплуада роль ойноп көргүм келет. Мисалы үчүн өткөндө бир киного кастингке барган белгилүү режиссерго, бирок аяктан сен комедиялык актрисасың деп албай коюшту. Анан ошондо мындай ичим неметип калды да, кандай комедиялык актриса? Мен эгерде режиссер ар кандай образды чыгара алат да, ийлей алат да деп неметип калдым. Анан азыр болсо көбүрөөк драма жаатына басым жасап көрсөм кандай болот? Комедиялык актрисалар драма жаатын оңой ойной алат экен, бирок драмалык актрисалар комедияны ойной алышпайт экен. Сиз актрисалыкка эмне үчүн келип калдыңыз? Мисалы, бул менин кичинекей кезимден эле кыялданган тилегим. Анткени
Ушу кичинекей кез менен чоң энем менен Кыргыз радиосун коюп угат элек, анан ошондон спектакльдерди угуп отуруп аябай актриса болгум келчү, роль ойночумун. Кичинекей кезимен мектептерде роль ойночумун. Балык шаарын театрында ойнодум. Ошон үчүн бул нерсе көкүрөгүмдөгү нерсе, ошону өстүргүм келет дагы. Мен келечекте дагы эң чоң ийгиликтерге жетчү багытым жана убактымды эң көп бөлө турчу кесибим ушу актерлук чеберчилик болуш керек деп ойлойм. Үй бүлөлүк абалыңызды сурай кетсем болобу? Ошондо сиз апаңыз, балаңыз жана сиз болуп бир бүтүндөй үй бүлөсүз. Деги эле дегеним да, мисалы эки ажырым жолдо жүрүү сизге азыр кандай оорду бар жана ошол эле учурда мурунку жашооңуз менен салыштырганда экөөнүн айкалыштыгы сизге азыр кайсынысы көбүрөөк жагат? Үй бүлөлүк кезимде албетте үй бүлөлүк жакчу, сонуп турбайбы дечимин. Анан ажырашкандан кийин башында бир аз оор болду. Жалгыз жашоо, жалгыздыкка көнүү, анткени адам бир абалга көнүп калат экен, комфортко кирип калат экен да. Комфорттон сыртка чыкканда кыйналат экен, анан кайра ошол эле ошону комфорт кылып уюштуруп алып, анан ошого көнүп калат экен. Азыр болсо ошо жалгыздыкка көнүп алып, азыр күйөөгө кайра тийип атканымды элестете албайм. Корком. Анткени билбейм, ушундай башка эркек кайра жанымда жүрүшүн, анан аны менен бир комнатаны бөлүп, бир үйдү бөлүп, анын адаттарына чыдап, анын мүнөзүн көтөрүү кайра эле машакат сындуу келе берет. Мага мисалы үчүн алыстан сүйүшкөн жакты, ошол жакшы го деп калдым да. Анткени бир үйдө жашасаң, бир үйүңдүн минустарын көрөт экенсиң, бир үйүңдү мындай минусун көргөндө мындай ренжип калат экенсиң, анан баягыдай жалындаган сүйүүлөр өчүп баштайт экен, анан денеге көнүп калат экен, анан баягыдай страсть деген нерсе жоголуп кетет экен. Анан ошолордон байкап, анан мындай эле алыстан эле мындай сүйүүнү өчүрбөй, мисалы үчүн Бибисара менен Чыңгыз сүйүшкөндөй, алыстан эле мурун ойлочумун да, экөө үйлөнүп алып, чогуу түтүн булатып, бала чакалуу болсо кандай болот эле депчи. Бирок эгерде ошондой боло турган болсо, алардын мындай сүйүүсү сакталып калбайт эле. Ошон үчүн мен деле алыстан сүйгөн жакшы окшойт деп калдым. Бирок сурайын дегенимде, мисалы чектөөлөр болгонбу дейм да, эгерде сиз үй бүлөлүү айым болсоңуз, ушундай бийиктикке азыр жетет белеңиз, же болбосо чектөө болбогон үчүн сиз өзүңүздү аштым деп ойлойсузбу? Бул деген ар кандай каралат. Эгерде эркегиң сеники мындай өскөн, руханий жактан жетилген, өзүнө ишенген адам болсо, эч качан чектебейт. Ал сен өсүшүңө абдан кубанычта болуп, мындай кубаттап турат. Биздин сахнада деле бар, күйөөлөр жанында туруп кубаттаган үчүн бийик чыккан аялдар бар да, жок эмес. Бирок бизде менталитетке байланыштуу эркектерибиз көбүрөөк мындай намыскөйрөөк, кур намыска алдырып коюшат. Эгерде бир жакка кирип баратканда аялын биринчи таанып, анан күйөөсүн экинчи орунга кое турган болсоң, бул намысына сөзсүз түрдө тиет. Намыс дегениңиз ошондо мисалы аялдын коомдон оордун таап калуусу бул эркек үчүн намыстуу көрүнүш дейсизби? Эмне үчүн? Мисалы үчүн менин мурунку жолдошума бул нерсе жакчу эмес. Анткени эмне үчүн өзүн кем сезип калабы, же болбосо кандай бул? Биринчи орунда дайыма турса, анан анын көлөкөсүндө мен болсом деген нерсе бар болчу да. Анан ошон үчүн мен көбүрөөк немелер проекттерден баш тартчумун. Мисалы үчүн депутат болууга чакырчу ошол учурда. Анан мен дайыма жолдошуман оозунуп биринчи депутат болгум келген жок. Жана ошондой негизи эле депутаттык меники эмес да, эгер мындай карай турган болсок. Ошон үчүн ошондо сизде коркуу сезим болгон. Ошол мен жазганып турам. Эгерде мен эркегим боло турса, андан оозунуп мындай далактап алдыга чыккандан корком. Мен дайыма, анткени биздин сөөгүбүзгө сиңген тарбия ошондой. Эркегиң алдыда болуш керек, эркегиң бийик болуш керек, эркегиң күчтүү болуш керек деген нерсе. Аял эркектин артында жашынып туруш керек деген нерсе бизге аябай сиңип калган да. Сиз кантип ойлойсуз, ошентип коруна бергенден аял тажап кетпейби? Биздин коомдогу эле жөн эле көз караш. Мисалы, аял эркектин артында ар дайым жүрө берип, коруна берип, жашына берип, бир күнү мындай тажап кетпейби?
же болбосо өмүр бою 20 жыл, 40 жыл, 50 жыл, 80 жыл бою ошондой басынып өтүш керекпи? Тарбияга жараша эле көз каранды. Эгерде бул нерсеге маани берген кишилер бар, маани бербеген кишилер бар. Ал адамдардын өзүнөн го дейм. Мисалы сиз кандай айымга кирмексиз? Корунуп эркегиңизди алдыга сүрөгөн айымдын катарына кирмек белеңиз же болбосо жок, кайыр кош айтып өзүңүз менен өзүңүз кетейин деген айым болот белеңиз? Мен деген буга чейинки тажрыйбам көрсөттү. Мен эркектин артына жашынганга макул экенмин. Эгерде мен эркегимден лидер болуусун каалайт экенмин. Бул эми мурунку Назира болчу. Азыркы Назира болсо, менин эркегим мени басышын каалабайм. Менин эркегим ошон үчүн алыста болсун, мени кызганбасын, басып турганымды эсептебесин. Мен мындай өзүмө өзүм жооп берип, өзүмдү өзүм багып, акча таап, өзүм бутума өзүм туруп көнүп алгандан кийин, анан мен бул күчтү алдым, бул ишенимди алдым жашоодон. Ажырашканыма 5 жыл болду. 5 жылдын ичинде мен ушундай ишеним топтодум өзүмө. Демек, өз жашоомду өзүм кура алат экенмин, өзүмдү өзүм тургуза алат экенмин, бийиктете алат экенмин, эч кимдин жардамы жок. Өзүм үй ала алат экенмин, өзүм дагы бир нерсе ала алат экенмин. Демек, мен кыйын экенмин деп калдым да, ишеним кирди. Анан ушул эле кезде ушундай бир олуттуу мырза келип, даярсыңбы, асмандагы айды алып берем, сен иштебей эле кой, отур деген сунушту айтса, сиз ошону кабыл алат белеңиз? Кабыл албайм, албетте. Мен ишим менен бактылуумун. Мен телеалпарчы болуу менен Айтбековамын. Мен ролдорду ойноо менен Айтбековамын. Мен жазмакерлигим менен Айтбековамын. Ошон үчүн эгерде күйөөм ошонте турган болсо, мен өзүмдү жоготуп алам, өздүгүмдү жоготуп алам. Өздүгүмдү жоготкум келбейт, анда бактысыздыкка айланам. Мен күйөөм алтындан капас куруп берип атса да, бул капас мен өзүмдүн токойумда кенен сайрай албайм. Булбулду алтын капаска камап кой, өлүп калат ал. Ошон үчүн мен өзүмдүн токоюмду эңсейм. Мага токойдо сайрай алганыма куштар болгон, суктанган, карачы кандай сонун сайрап атат деп колдогон, башка жаныбарлардан коргогон эркек керек. Мага капаска камаган эркектин кереги жок. Бирок ошондой эркек барбы биздин арал? Коомдо, кыргыз элинде таба алдыңызбы ошондой сизге идеал болгон? Кыргыз элинде дээрлик жок эсе, ошон үчүн бир 100дө бир 4-5 адам чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн билбейм, так айта албайм, бирок бизде табылбаса, башка деле улуттагылар бар. Мен мисалы үчүн только кыргызга тийишим керек деп өзүмдү чектебейм. Эгерде менин көкүрөгүмө, көңүлүмө бир адам төп келип калса, анын улуту, дини, дили, тили дээрлик бир мааниге ээ эмес. Кыргыздардын салты кандай десем, сиз өзүңүз ошо кыргыз улутундагы жолдошуңуз болгондо эле кыргыздык салт, келиндин доору, ушундай нерселер сизге жактыбы негизи? Ал учурда мен кыялданган нерсем болчу. Кайненем менен тил табышып, бактылуу болуп, кадимкидей кемсел кийип, кыргыз көйнөк кийип, жоолук салынып, эртең менен жүгүнүп, эрте туруп чогуу тамак жасап, кайненем менен сырдашып, бул нерсе аябай мен каалаган, мен эңсеген, мен күткөн нерсе эле, бирок тилекке каршы андай боло алган жок. Эмне себептен? Ошонсе дагы мен өзүмдүн келиндик вазыйпамды аткардым. Дайыма жүгүнөт элем. Бизде көлдүктөрдө эртең менен жүгүнүү салты бар. Ошондой эле жоолук башыман түшчү эмес. Анын көзүнчө кыска нуска кийип, анан ачык сүйлөп, андайым жок эле. Тилимди тарта сүйлөчүмүн. Мен колуман келген келиндик кандай болсо, ошол нерсени аткарганга аракет кылдым. Бирок жагы алдыңызбы? Башка жак кабыл албаса, ал менин күнөөм деп эсептебейм. Түшүнүктүү. Ошондо сиз өзүңүздүн вазыйпаңызды аткардым дейсиз, бирок кабыл алган адам ал өзүнө таандык дейсиз. Ооба, мен абийирим мындай, өзүм алдымда тазамын да, мен колуман келген аракетти жасадым деп мындай көкүрөк кере айта алам.
Сиздин жашоодо адал туткан демиңиз болгон балаңыз бар да, анан келечектеги сиздин көз карашыңыз кандай, өзүңүздү кандай элестетесиз? Мисалы, кандай кайнене болом деп ойлойсуз? Мен мага аябай Кудайга 1000 мертебе ыраазымын, ушу кайненеме ыраазымын. Кандай кайнене болбош керек экендигин үйрөткөндүгү үчүн аябай ыраазымын. Ошон үчүн мен билем кандай кайнене болбош керектигин, анан кандай кайнене болуш керектигин дагы билем, анткени менин өзүмдүн тайенем эң мыкты кайнене. Эч качан келиндерин мындай неме кылган эмес, ишине аралашкан эмес, кийимине аралашкан эмес. Жон гана жакшы көргөндүгү үчүн алар өздөрү ыйбаа кылып, өздөрү өз милдетин аткарганды билет. Бизде келин кайнене, кайнеже келин деген нерсе дээрлик жок. Мисалы үчүн биз кыздары, энемдин кыздары үйүнө барганда бизди келиндерине сүйлөттүрбөйт, катуу сүйлөттүрбөйт. Биз бир келин менен кайнежелер аябай ынтымактуубуз, бир туугандайбыз. Мен бул нерсени кандай кайнене болушту энемен үйрөнгөм. Кандай кайнене болбошту кайненемен үйрөндүм. Ошондо менде суроо бар да. Сөзсүз кандай кайнене болбош керек экенин билиш үчүн ошондо Кыргызстандагы кадимки кыз сөзсүз күйөөгө тийип, көрүп, кайнененин камырын жеп, төпөштөн жеп, баарын үйрөнүп туруп, анан билиш керекпи? Бул сөзсүз нерсеби? Же болбосо сиз айткандай дээриңизде дегенде тууган урукта жазылгандай тарбияданбы дейм да, эки нерсе айкалышпай атат да. Кандай жолдо ошондо адам баласы билет дейм да. Канки аны деген бул ар бир адамдан көз каранды. Мисалы үчүн энемдин эле тарбиясын көрүп эле, энемдин келиндерге болгон мамилесин көрүп эле мен жыйынтык чыгара алмакмын. Бир эле жаат болмок. Эгер тиги жаатта болуп калса, ал экиси тарбия, сонун тарбия болот атпайбы? Күнгөйүндө тескейин берген тарбия болот атпайбы? Ошон үчүн мен азыр балама айтам, балам 18 жашка чыкканда өзүнчө бөлүнүп кетесиң. Анан немени үйрөндүм да мен жашоодон? Сепарация кылыш керек экенин үйрөндүм. Эне баласын бөлгөндү билиш керек экен, уядан учурганды билиш керек экен. Анан эгерде уядан учурбай киндигин мынтип байлап эле киндигин кеспесе, бала бийик уча албайт экен, өз турмушун кура албай калат экен, бечел болуп калат экен. Муну да турмуш мага үйрөттү. Ошон үчүн баламды өйдө бөлүп эле, анан келиним кандай болот, кайсы улутта болот, канча жашта болот, кийлигишпейм. Эгерде баламдын көкүрөгү ошол аялды самап, ошол аял менен өзүн бактылуу сезип атса, мен жөн гана кубаттайм, колдой алам. Эгер балама кийлигишип кеңешим менен да киришпейм. Эгер балам мага келип, апа момундай болуп атат, сенден кеңешим керек деген учурда гана кеңеш бере алам. Балама милдет арттыргым келбейт. Сен мени багасың дегим да келбейт. Балам, өзүнчө жаша, иш кылып өзүңдү бак. Ооба, бирок мындай нерсе бар да, эне жүрөгү деген нерсе бар да. Мисалы, жүрөгүңүз менен азыртадан сезесиз. Анан өзүңүз көрүп атасыз, балаңызга жакпай атат, мисалы. Мисалы, туура келбей атат балаңызга. Сиздин көз карашыңыз. Келиниби? Деги эле айтып атам, жашоош турмушу туура келбей атат. Анан жок, ал тажрыйба. Келишкенге туура келет да, мисалы, келишет белеңиз? Жок. Мен мындай, эгер менден кеңеш сураса, мен ушундан билбей атам десем, менин көз карашым момундай деп айтам. Мондай варианттарың бар. Сен өзүң чечим чыгарасың деп эле айтам. Эгерде мен аны бир жакка үгүттөсөм, ал баламды турмуштан мен түрткөндөй болуп калам. Мен түртүп, анан мүдүрүлүп кеткен баланын тизеси көбүрөөк ооруйт. Өзү жыгылып кеткен баланын тизеси оорубайт. Мейли жаңылсын, андан эчтеке коркунуч жок. Жаңылып көрсүн. Жаңылуу деген бул тажрыйба да. Аябай жакшы кеп айттыңыз. Биз анда азыр улантабыз. Азыр сиздердин астыңыздарда реклама, анда эмесе жолугушканча алыстабаңыздар. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Иш күндүн кечи программасы бүгүн аябай олуттуу суроолорду сүйлөшүп, ой толгоп жаткан чагыбыз. Бүгүн кезекте Назира Айтбекова, эжебиз, эжем деп айтсам болот. Мага аябай кызык да, мисалы, сиздин оюңуз, ой толгооңуз, социалдык орду дегени бул бүгүн бизде коомдо ар түркүн аялдарды, айымдарды, кыз келиндерди жолуктуруу мүмкүн да жашоодо. Анан ошол ар бир айымдын өзүнүн жолу бар. Баары окшош эмес.
бирөө балким башкача, бирөө такыр башкача. Социалдык орду дегеним сөзсүз эле айым күйөөгө тийип, ысык сүткө оозу күйүп, анан кийин айранды үйлөп ичет деген сыңары сөзсүз айым турмушта запкы жеп, анан кийин көрсө башкада жашоо бар турбайбы, көрсө ушундай деле жашаса болот турбайбы деген сыңары мындай ойлор келип кетет да кээде. Мен сизди карап отуруп ушунчалык эрктүүлүгүңүзгө, мен билем, сиз бир гана өзүңүздүн коомдогу кесиптештериңиз менен гана эмес, ар кыл адамдар менен ой толгойсуз. Мен аны айдан ачык көрүп турам, билип турам, оюңуз абдан кенен да, терең. Анан ушу сизге суроом, эмне үчүн адам ушундай бир шедевр, же болбосо ушундай бир укмуштуудай сиз айткандай ролду жаратыш үчүн 1000 жолу мүдүрүлүп, анан ошол ойго келиш керек. Ушул эми адамдардын вазифасы ошондобу? Ошондо биздин жазган шартыбыз, биз ошондо сөзсүз түрдө жаңылып, анан кийин кайра жазылып келип, мындай укмуштуудай жолду башташыбыз керек. Ошолбу дейм да? Жок, бизде мындай да, мен биринчи жаңылып анан кайра келейинчи деген нерсе жок. Ошону билбеген адамдын мүнөзүн айтам да. Адам билбейбиз да. Эртеңки күнүбүз эмне экенин билбейбиз. Биз өзүбүздүн жүрөгүбүздү, көңүлүбүздү гана тыңшайбыз. Бирок эгерде менин тандоом менен ошол адамга турмушка чыгып, ошол адам менен жашоом болбой калса, ал менин тандоом болчу, менин катам. Мен ал нерсени жолду басып өттүм. Анан эми жөн эле ал мен мынтип мүдүрүлүп калам деп ойлогон эмесмин учурунда. Мен жөн эле бактылуу болгум келген. Эми мен бул нерседен трагедия жасабай, мен бул нерседен жөн эле жыйынтык, туура жыйынтык чыгарганды билишим керек. Демек, жашоо деген мындай экен. Менин каталарым мындай болду, анын каталары тигиндей болду. Демек, мындай кылыш керек. Бир эле тарапты күнөөлөө деген нерсе жок. Эки тарапты тең караш керек, объективдүү болуш керек. Ошон үчүн мен балама айтам да, балам, коркунучу жок. Каалайсың эки ал, күндө эки ал. Бул деген бирөөнүн берген баасы анча деле маанилүү эмес. Эгер сен өзүңө өзүң жакшы баа бере алсаң, жыгылып көр, мүдүрүлүп көр. Бул жакшы нерсе, балам. Сен мындан тажрыйба топтойсуң. Эртең алаңга чыккандан, алаңга түшкөндөн коркуп, аңды айланып өтүп каласың. Ошол нерсени айтам да, мисалы, сиз бул нерсеге келгениңиз, бул сиздин билимиңиз деги эле көрөгөчтүңүз. Тилекке каршы биздин коомдо, сиз айткандай, жыгылгандан кийин, сынгандан кийин кайра ордуна келе албагандары канча. Мисалы, сиз кандай кеңеш берет элеңиз дейм да? Ошол эле жөн эле бир айтайын, бул эми сизге гана эмес, бул баардыгына мүнөздүү, ажырашып, анан кайра жолун издеген адамдарга мүнөздүү нерсе дейм да. Ошол кандай акыл айтмаксыз? Эрк керек. Мага көп келин кесектер жазат, мисалы үчүн ажырашып кеттим, эмне кыларымды билбейм деп. Мен айтам, көбүнчө мага жаш кыздар жазат. Мен окуган эмесмин, чокуган эмесмин, үйдөгүлөр кыйнап берип койушкан деп айтышат. Ошон үчүн айтам, сен үйдөгүлөр менен жашаба да, өзүң мээң өзүңдө болсун да. Ана апам айтты, атам айтты деп эле тие бересиң да. Сен килейген аялсың, 17-18ге чыкканда сен эми адамсың сен. Өз алдынча адамсың. Жана жашоо турмушуңду башка бирөөгө кийлигиштирбе. Бир тууганың болобу, ата-энең болобу, кийлигиштирбе, ал сенин тандооң болуш керек. Анан тийиби анан мен айт, эгерде окуйм деп айт, оку, чоку, билим ал. Бизде мындай физикалык жактан жетилгенде эле бүйгө тие беришет да, руханий жактан, моралдык, психологиялык жактан жетилиш керек да адам. Мен мисалы үчүн 35 жашка мына азыр чыгып эми жетилип атам ал жактан. Мен түшүнүп атам, турмуш деген ушундай турбайбы, өзүн издеш керек турбайбы, адам өзүн табыш керек турбайбы, тигиндей мындай деп нерселерди психологиялык китептерди окуп эми жетилип атам. Анан айтам да кыздарга, шашпагыла, эр качып кетпейт. Өзүңөрдү мындай бийиктетип, өстүрүп, даярдап турмушка, анан тийсеңер турмушуңар бекем болот.
шашуушуп чала бучук тийип алып эле эптеп анан кайра ажыраштым дей бербейчи. Билим алгыла, бир кесипке ээ болгула, өзүңөрдү тапкыла да деп айтам. Анан ажырашкандан кийин мен кантип өзүмдү ордума келтирдим. Аябай оор экен. Эт тырмактан ажыраган оңой эмес экен. Аябай кыйналат экенсиң, оор эткенсиң, тирүү өлүк болуп калат экенсиң. Жеп ичкенин мааниси жок, жөн эле басып жүргөн тирүү өлүк. Анан мен жөн гана иштей бердим. Муну сапырып, муну алып, тигини алып. Ишке ушундай алаксыдым. Иштегенде убакыт өтөт экен, оңой өтөт экен. Убакыт өткөндө жараң бүтөлүп баштайт экен. Анан китеп окуй баштадым. Толтура психологиялык китептерди окудум, тренингтерге катыштым, өзүмдүн үстүмөн иштедим, мотивация ала бердим. Тренинг сизге эмне берди ошондо? Тренингтер мага мотивация берди, дем берди, күчү. Назира, сен мага билем, жана Гүлзада Рыскулова эженин ажеси бар, Аксана Рыскулова деген. Ошол эжеге случайно жолугуп калып, ал эже доскага жазып берип атат да. Сен кимсиң? Жашоодо эмнени каалайсың, эмнени кыялданасың десе, билбейм. Анткени мен ким экеним, жашоодо эмне кыялданып, жашоодо ордумдун баары күйөөм менен болчу да. Мен өзүмдү жалгыз өз алдынча элестетип көргөн эмесмин да. Анан күйөөм кетип калгандан кийин мен ким элем мен дебедимби? Көрсө слияние деп коет экен. Эмне себептен ошол бизде коомдо эркек адамдын бар болгону мүнөздүү дегеним. Карасаңыз, мисалы, үй бүлөдө ата апанын сөзүн уккан бала чоңойгондо эмнегедир өзүн жалгыз эмес деп сөзсүз мындай өзүнө шерик издейт экен да. Шерик издебеген адамдар аз сыңары. Бул эми канчалык деңгээлде дегеним, эмне себептен коомдо ушундай картина тартылат да? Апасы, атасы сөзсүз болуш керек. Атасы жоктор эмне кылат? Апасы жоктор эмне кылат? Ал бизде баягы үлгү, эреже катар алмыстыктан бери келаткан нерсе да. Биз ошол эрежени мындай бузгандан айбыгабыз да, коркобуз. Ал бузулуп калса дүйнөбүз, асманыбыз түшүп калчудай сезилет. Мындай ойлонуп көргөндө, психологияны изилдегенде, адам өзү жарты болгондо, өзүн таппаганда башка адамды издейт экен да. Ошол адам менен бир бүтүн болгусу келет экен, өзүн бүтүн сезгиси келет экен, бирок андай эмес экен. Жарты адам, угуп тур. Жарты адам эгерде өзүн толуктамайын, башка адамдарга тийсе, ал да жарты болот экен, бири-бирин толуктай албашат экен. Жалгыз өзүн өзү толуктаган адам жалгыз жөн эле жашай берет экен. Бирөө менен деле бактылуу болуп кете берет экен, жалгыз деле бактылуу боло берет экен. Жалгыздыкта бакыт тапкан адам сөзсүз түрдө түгөй менен бакыт табат экен. Адам өзү жалгыз жаралып атат да, бирөө менен жаралган жок. Физикалык жактан адам өзү жалгыз болбой эле өзүн бактылуу сезсе болбойбу? Болот. Мен айтып атпаймынбы, ар бир адам ошон үчүн өзүн издеш керек, бакытын издеш керек, өзүн толукташ керек. Ошондо гана өзү жалгыз Айтбекова бактылуу болсо, эртеңки күнү маанисиз күйөөгө тийеби, тийбейби, ал по-любому бактылуу болот. Бирок жанагы нерсе өкүндүрүп атпайбы? Бизге мисалы система катары жазылып койгон нерсе ата, апа, бала. Бала дагы жалгыз эмес, ата, апа. Бул системалык нерсе да. Бул жерде рамкага кирген нерсе болуп атпайбы? Мисалы, Айтбекованын күйөөсү жок, анда бул башкача айым деген көз карашты. Ошол нерсени айтам да. Ошол нерсеге кандай мен ажырашканда бүт баары мага жалоруп, мынтип караган, байкуш депчи. Айтбекова мындай, азыр деле жазат, сен ошон үчүн бактысызсың да, депчи. Бирок ал өзү жазып жаткан адам өзү бактысыз болуп, сиздин бактыңызды көрө албай аткан жери жокпу? Ал жөн гана бакыт эмне экенин билбейт, түшүнбөйт да. Ал мээсинде ал нерсе сиңип калган да, күйөөгө тийсе эле бактылуу болот экен деп. Андай эмес. Бул деген ошо система, рамкага кирген система. Рамка. Биз эрежелерди, рамкаларга сыйбай, эркин болуп, бардык рамкаларды мынтип өз алдынча өчүрүп салууга дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мен азыр ошол нерсени кылам. Элдер кыз деген кийинип туруш керек десе, мен чечинип туруп сүрөткө түшүп алам.
Кыз деген обязательно күйөөгө тийиш керек, эрсиз жашабаш керек десе, мен тийбей коем. А эмне эрсиз деле бактылуу боло алат аял деп. Бул нерсе мындай рамкаларды өчүргөн, рамкалардан чыккан, бул нерсе мага жагат. Өзгөчө болгонду, өзүмдү татып көргөндү. Баягы бизде скотское мышление деген бар. Бирөө теке какайдады, артындагы койлор да ошака жүрө берет. Эмнеге мен анын артынан ээрчип атам? Мен каяка баратам? Эмнеге баратам? Менин жашоом эмнеге келдим эле буяка деген суроо жок. Биз жөн эле автоматтык түрдө эле башка ата-энелерибиз эмне кылып жашаса, ошону эле автоматтык түрдө кайталай беребиз. Аныңыз чын кайталап атабыз. Ошонубуз менен сиздин жанагы жакын эле санаалаш досторуңуз, акын жазуучу, драматургдар айткандай, ошону менен түгүл кыргызбыз дейт да. Сиз рамканы бузуп салдыңыз, рамкадан чыгып кеттиңиз. Коркпойсузбу кыргыз эмес болбой калганыңызга? Бирөө жарым айтышы мүмкүн, бул рамкага кирбей калды, бул биздин кыргыз эмес деп койсо. Азыр деле ушинтип айтышат. Мени ар кандай аташат, жеңил ойлуу дешет, бузулган дешет, коомду бузуп атат дешет. Бирок чындыгы бар, мен бузуп атам коомду. Мен турмушка антип болутту карап өтө минтип коркуп, минтип титиребейм. Жеңил караганды үйрөндүм турмушка. Бул жакшы нерсе экен. Коом бузулуп атат менден. Анткени сиңдилерим жазат, Назира эже, силердин ушул жөн эле ойлор постуңарды окуп алып, мен момунча китеп окудум. Мен Америкага окууга тапшырып атам. Мен момундай кылдым, тиндей кылдым деп ийгиликтерди ушунча көп жазганда, мен чын эле бузуп атыптырмын го стереотиптерди дейм. Демек, бул жакшы нерсе. Бул адамдарды өзүн табууга, адамдарды өз бактысын өзү минтип издегенге мен шарт түзүп берип атам. Өзүмдүн үлгүм менен. Таарынычка кандайсыз? Таарыныч дээрлик жакшы көрө бербейм. Өзүм ак көңүлмүн, шайырмын. Анан таарынып аткан адамга эмнеге таарынып атканымды унутуп калам. Дегеним, жашооңузда эки таарыныч нерсе болду деп ойлойм. Анткени мен сиз жөнүндө көп материалдарды дегеле сиздин көрөрманыңыз катары баардыгын карап угуп келем. Менимче эки таарынычыңыз бар сыяктуу. Бул сиздин атаңызга таандык таарыныч, жанагы анан ошол эле сыңары сиздин жашооңуздагы мурунку жолдошуңузга болгон таарыныч дейин. Экөөнүн жеңүү процесси кандай болду? Атаңыздыкын кантип жеңдиңиз? Анан кийин жолдошуңузга өтөбүз. Мурунку. Атамды 22 жыл көргөн эмесмин. Анан жолдошум менен ажырашканда аябай чалгым келди, тапкым келди, анткени таарынычтар көбөйүп кетти да. Анан жүк болуп калды. Жүк оор ташты көтөрүп алып баскан менен барабар экен, баса албайт экенсиң. Мен турмушта аябай чуркагым келди. Мен ал жүгүмдү ыргыткым келди. Атама чалдым, табыштым. Сиз атаңызга эмне себептен чалдыңыз? Сиз ошону жөн эле таанышкым келди. Көрбөгөнүңүз үчүнбү, же болбосо кичинекей кезиңиздеги өксүкпү? Эмне үчүн мен атам менен жашаган жокмун деген өксүкпү? Эмне үчүн жашаган жокмун? Анткени бизде ата-энебиз ажырашканда сөзсүз түрдө энелер аталар менен сүйлөшкөнгө тыюу салат. Ушул жаатта дагы бир суроом бар. Апаңыз кандай мамиле кылды? Ал өмүр бою сиздин атаңызды жамандап келгенби? Эми мындай жакшы деле сөз айтчу эмес, чынында. Бул нерсе дагы сабак болду мен үчүн. Анткени мен ажырашканда балама атасын жамандаган жокмун. Анткени балага атасын жамандоо кандай сөз экенин, кандай катуу тиерин, оор тиерин, жамандаган кишини жаман көрүп каларың баарын сезгендигим үчүн мен азыр атасы менен баламды катыштырганга аябай аракет кылам, катыштырам, экөөнү бат-баттан жолуктурганга бүт шарттардын баарын түзүп берем. Ошон үчүн бул дагы эң табылгыс белек, табылгыс сабак болду. Мен буга ата-энеме да ыраазымын. Ошон үчүн анан кийин атамды таап барып, жолугуп, анын кандай биринчиден кандай адам экени кызыктырды. Мен кандай адамдын баласы экеним кызыктырды. Анан мындай ичимдегине сыртка чыгарып, мен сени кечирдим дегим келди. Анан атасы болуу кандай сезим экенин билгим келди. Атаңызды тапкандан кийин анан эмнени түшүндүңүз? Кандай боло келдиңиз? Мага окшош жайдары, тамашаны сүйгөн адам экен. Ошону түшүндүм. Анан эмнени түшүндүм? Атасы болгон сонун экенин түшүндүм. Ушул жагдайдан кийин, ошол атаңызды сезгенден кийин өзүңүздүн алдыңызда бала турат.
Баягы эле айлампа кайра айланып атат дагы бир орунга келдиңиз. Анан мен сизге суроо салгым келет. Сизде ушундай ой болгон жокпу? Мен атасыз өксүк өттүм. Эми мен атасыз калтыргым келбейт деп. Балаңыз бир эле суроо. Балаңызды ушундай бир жакшы кайыкта сактап калуу үчүн жолдошуңуз менен жашоону... Сен азыр кайра рамкага кирип атасың. Жок, ошону улантууну кааладыңызбы, каалаган жоксузбу? Сен рамкага кирип атасың, анткени ата-энең мындай үй бүлөнү сактап калбайт белеңиз деп атасың да. Бул рамка. Жок, ошону сактап калбайт белем деп өзүңүзгө айтпадыңызбы дейм да балаңызга? Жок, эгерде ата менен апа бири-бирин сүйбөй, жек көрүп, бири-бирин төпөштөп, бу баланы стрессте өстүргөндөн көрө, ата менен апа эки жакта бактылуу болуп, баланы ортодо бактылуу өстүргөн 1000 эсе артык. Бизде мен балам үчүн жашап атам деп эле төпөш жеп, өмүр бою баласын стресске бөлөп, өмүр бою бактысыздык деген нерсени сугарат. Мен бактылуу деген нерсени сугаргым келди баланы. Анткени ата башка аял менен бактылуу болду. Мен өз жашоомдо өз кесибим менен бактылуу болдум. Балам экөөбүз менен тең сонун мамиле, ортодо аябай бактылуу бала чоңоюп атат. Бул рамка, ата-энеси бир болсо эле бактылуу бала бактылуу өсүп калат экен деген рамка. Ошол рамкадан чыга албагандар канча? Сизди азыр көрүп жаткан теле көрүүчүлөрдүн баары ошондой рамкадан телевизордун ичине сизди карап аткан кез азыр. Анткени көбү макул болбой атат, мен аны түшүнүп атам. Ичинде сөгүп атса да керек, бирок психологдор менен көп сүйлөшөм, көп баарлашам, көп китептерди окуйм. Жана жашоо тажрыйбада көрсөттү, бул нерсе туура экен. Эң сонун нерсе болду. Сен жана демек сурооңду так атамды кечирдим, анан кимди кечирдим? Анан жолдошуңуз калган. Бирок мен сиздин позицияңызды түшүндүм. Ошондо сиз атаңыз менен болгон айлампанын баарын карап отуруп, балаңызга келген айлампага сиз сонун шарт түздүңүз да. Мисалы, азыркы күндө балаңыз бактылуубу? Аябай бактылуу. Мисалы, өзү айтабы мындай, өзүнүн оюн, апа, туура эле, баары жакшы, же болбосо бир өксүгү жокпу дейм да. Ал дайыма айтат, я счастлив деп айтат, спасибо тебе дейт, за все дейт. Ал дагы кадимкидей менен психологияны изилдейт, психологдорго барып турат. Жолдошуңуз менен мамилеңиз, мурунку жолдошуңуз менен мамилеңиз жакшы? Мамилем менен мамиле түзбөйм. Түшүнүктүү. Бирок балаңыздын мамилеси жакшы. Бирок мамиле баламды мен жолдошума мамилем жакшы, аябай жакшы. Мен тараптан сонун. Эгерде анын жубайы түшүнүктүү болуп, мындай колдоо кылса, мен кубанам. Эгер мамилебиз түз болуп, баарлашсак, сүйлөшсөк, мен дайыма ачыкмын. Эми бул нерсе мындай нерсеге таандык да. Сиздин тараптан сиздин позицияңызды түшүндүк, билебиз, көрдүк, байкадык. Ал эми башка адамдардын позициясы, башка адамдардын ою, ал алардын ою. Ооба да. Мага аябай бул маегибиз жакты, ушинтип ачылып, кенен, рамкадан чыккан, өзүңүздүн жаңы көз карашыңызды салган оюңуз аябай жакты. Бүгүнкү кечке келип бергениңизге аябай кубанычтамын. Убакыт аябай аз болуп калды деп ойлойм. Биз көпкө сүйлөшүшүбүз керек, Назиреже. Бул айтылып бүтпөгөн ой деп ойлойм да. Буюрса болот. Иш күндүн кечи программасында бүгүн теле алып баруучу көптөгөн таланттардын ээси, актриса деги койчу. Мен сизди дагы көп нерседен, көп жакшы нерседен көргүм келет. Назира Айтбекова биз менен болду. Биздин эфирден алыстабаңыздар. Бүгүн аябай сонун темалар козголот. Учурда билүүгө тырышчуулук менен эч кимди таң калтыра албайсың. Жетиштүү күч аракет жумшасак, бир күнү пирамидаларга барып, өсүмдүктөрдүн жаңы түрлөрүн таап, ал тургай айга учуп кетебиз деп ойлойбуз. Бирок 18-19 кылымдарда аялдар дүйнөнү терезеден гана карап отура алышкан. Викториан доорундагы аялдын жашоосу негизинен үй жумуштары жана ушак айыңдар менен коштолгон. Бирок алар экзотикалык саякат жөнүндө китептерди ач көздүк менен окушаар менен алардын көпчүлүгү өз шаарларын таштап кетишкен эмес. Бирок бул аялдардын арасында алардын артыкчылыгы, туруктуулугу жана кээжирлиги менен элестетилбеген жерлерге сапар тарткандар болгон. 1860-жылы Мариана Нор, ышкыбыз ботаник, Америкага бир гана сунушкат, мольберт жана гүлдөргө болгон сүйүү менен келген. Андан кийин ал Ямайкага, Перуга, Японияга, Индияга жана Австралияга барган. Чындыгында ал Антарктидадан башка бардык континенттерди кыдырып, жаңы гүлдөрдү издеп
сүрөт тартып жүргөн. Мен тарта ала турган нерселердин көптүгүнө таң калдым. Адырлар окумуштай көгүш менен капталган. Көлөкөлөр жуурулушуп, бири-бирине дал келген. Мен буга чейин түстөрдүн мындай топологун көрө элек болчумун деп айткан. Учактар жана унаалар жок болуп, бардык жолдор асфальттала элек мезгилде түндүктө каалаган гүлдөргө жетүү үчүн эшектерди минип, тоолордон ашып, саздарды ашып өтүшчү. Мунун баары ошол мезгилдеги узун көйнөк менен. Ал кездеги фото тартуу али талапка жооп бере элек болгондуктан, Мариананын сүрөттөрү Европанын бардык ботаниктерине биринчи жолу экзотикалык өсүмдүктөрдү. Мисалы Борнео аралынын кувшиночнигин, Африканын книфониясын көрүүгө мүмкүнчүлүк берди. Мариана жаппай жаратылышта аларды сүрөттөгөн биринчи европалык болгон. Ошол эле учурда мисс Мэри Кингсли, Лондондо жашаган саякатчы дарыгердин сүйүктүү кызы. Анын атасынын Африкада жергиликтүү каада салттар жөнүндө айткандарын угууну жакшы көргөн. Мэринин атасы Африка жөнүндө китеп жазган, бирок аягына чыкпай каза болгон. Кингсли бул китепти ал үчүн бүтүрүп бериш керек деп чечти. Аны биле алып, атасынын досу аны тропикалык ысытма менен коркутуп, саякаттоодон баш тарттырганга аракет кылган. Бирок 1896-жылы ал азыркы Сьерра-Леоне аймагына 2 чемодан жана которуу үчүн китеп менен келген. Джунглини изилдеп, алгач мифтик деп эсептелген жаныбарды горилла бар экендигин тастыктады. Ал ошондой эле крокодилдер менен согушуп, торнадонун эпицентринде болуп, ал тургай Аноэга барчу жолду тосуп жаткан бегемотту кол чатыр менен кытылаган. Барчу жолду тосуп жаткан бегемотту кол чатыр менен кытыгылаган. Бир жолу тикенек менен тешикке кулап, ал калың юбкасынын жардамы менен гана куткарылган. Жакшы туура бышырылган жылан бул жерден табылуучу эң жакшы тамак деп айткан. Чыныгы козголоң жөнүндө сөз болгондо, саякатчы аял Александра Дэвид-Нилдей эр жүрөк эч ким болгон эмес. Александра Францияда жашап, чыгыш динин изилдеген. Ал учурдагы Париждеги эркек илимпоздордун алдында өзүн далилдегиси келген. Аларды жеңүү үчүн бирден бир жолу Тибет тоолорундагы легендарлуу Лхаса шаарына баруу деп чечти. Элдер мен эмне жөнүндө айтып жатканыма ишенип калышат. Анткени мен ушул чөйрөдө жашадым жана бардыгын өз көзүм менен көрдүм деп ойлогон. Ал Индиянын чек арасына келгенде ага кирүүгө тыюу салынган. Ошондо тибеттик эркекке кийинип, ал катаал Гималайдан өтүп, Лхасанын өзүнө жетип, кийин ал жерден камакка алынган. Ал сапар канчалык кыйын болсо, окуя ошончолук кызыктуу болорун билген. Ал Тибет дини жөнүндө көптөгөн китептерди жазган. Ал китептер ошол кездеги Парижди таң калтырган жана бүгүнкү күндө да чоң мааниге ээ. Ушул жана башка көптөгөн эр жүрөк аялдар бир адамдын ачылыштарга болгон каалоо дүйнөлүк илимдин өнүгүшүнө таасир этет жана бардык кыялдар орундалат деген ойго дагы таасир этерин далилдөө үчүн бүт дүйнөнү кыдырышты. Балким алар так ошол мезгилдеги коомго туура келбегендиктен башка өлкөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн жана түстөрүн билүү жана түшүнүү үчүн кызыгуу күчүн колдонушту. Бирок саякаттоо алар үчүн чет мамлекеттердин жолдорун гана эмес, өздөрүн кызыктырган нерсе, өзүн өзү түшүнүү сезимин ачты. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз иш күнүн кечи программасында деги эле аялдардын жашоодогу социалдык, коомдогу орду тууралуу сүйлөшөбүз. Бүгүн менде конокто Укей Мураталиева, Назик кыз коомдук бирикмесинин жетекчиси, негиздөөчүсү деп айтсам болот. Мен аябай кубанычтамын сизди ушул биздин студияга чакырганыма. Анткени социалдык орду дегеним айымдардын бүгүн турмушта ар кандай айымдар бар. Ар түркүн айымдар. Сизге окшогон сулуу, мага окшогон ушундай ырчы, кээде алып баруучу болгон ар түркүн кыз келиндер сыяктуу ар кандай кыл адамдар бар. Өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз, ким болосуз? Бардыгын айтып өтсөңүз. Менин атым коомчулукта Укей Мураталиева деп таанышат да. Чыныгы кыргыз атым Үкөй, болгону паспортто эле Укей деп жазылып калыптыр. Ушул сиз айтып кеткен коомдук бирикмени жетектейм 2008-жылдан бери. Ага чейин инициативная группа болуп, кыздар болуп ачып, анан түптөлүшүп келгенбиз да. Анан азыркыга чейин сөз кылып айтап, Борбор Азияда тармак деген мүмкүнчүлүгү чектелген аялдардын кыймылы бар. Ошолор
бизге биздин түптөлүш өсүүбүзгө абдан зор салымын кошту. Мен бул жерден дагы бир нерсени белгилеп өтөйүн. Бул нерсеге сиз жөн эле келген жоксуз. Назик кыз коомдук бирикмеси бул бир аз айта кетейин телекөрүүчүлөргө мүмкүнчүлүгү чектелген кыздардын дагы социалдык орду кирет, туурабы? Сиз өзүңүз тараптан ошондо 2008-жылы эмне себептен ачып калдыңыз? Өзүңүздөн улам же болбосо сизге ошол кездеги бул программа кандайча оюңузга келди? Сиз абдан туура суроо бердиңиз. Мен ушу кыз болуп жаралып, өз учурунда бала бакчага барган жокмун да. Апам үйгө эмне себептен ошону айта кетсеңиз? Садикте айтышкан, биз майыптыгы бар баланы алып, жоопкерчиликти мойнубузга ала албайбыз. Бир нерсе болсо, өзүңүздөр жооп бериңиздер деп бала бакчага албай койгон. Кечирим сурайм, канчанчы группа ошондо болуп калат? Экинчи топтогу майыптыгым бар, церебральный паралич, кыргызча балдардын шал оорусу деп атпайбы? Эми мен үчүн бул жөн эле учур да. Чак эле өзүм менен өзүм тил табышып кеткенмин. Бирок ал кезде ушинтип садикке албай коюшкан. Кийин мектепке өтүү учуру келгенде, мектепке да окубай калам деген шарт жаралып калмак. Бирок апам барып кат жазып берген. Бир нерсе болсо, эч кимге доом жок деп. Ошондо Гил деген мектепте бир эле мугалим мени алып келиңиз окутам деп 6 жашымда мектепке алды. Ошентип менин тагдырым чечилип мектепке окуп калдым. Анан кийин университетке өткөндө апам жүгүрүп, абдан мени колдоп, университетке өткөрүп берди. Өтүү да кыйын болду. Ошондо ойлондум, мына мен жалгыз апам колдоп университетке өтүп кеттим. Ошол эле учурда канча кыз кыйналып жатат. Эмнеге биз илим билим албайбыз? Мындайда мен университетте окуп жүргөндө кээ бир адамдар сурашты: "Сен эмнеге университетке окуп атасың? Сен эмне кыйынсыңбы? Сен эмне чилистен болосуңбу? Эмне жүрөсүң ушул жерде?" деп. Ошол кезде. Мен баягы уялчакмын да. Бул Жооп ошондо берген эмесмин. Эске салганда 2005-жылдардын 2004-жылдын аралыгы болуп атат. Ооба. Ошол кезде мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар Кыргызстандын закону боюнча бир мекемеде университетте окууга акысы бар же укугу жок деген мыйзам жок беле ал кезде? Мыйзам боюнча сиз ошол жерде окуганга укуктуу белеңиз ошол убакта? Мыйзам бар болчу, бирок мен тагдырымды окутпай эмне чечип койдум? Общий республиканский тесттен өтпөй калдым. Анан шарттын баарын эле тестке такай бердим. Мына өтпөй калдыңар деп элечи. Өтпөй калгандан мурда сизди кандайдыр бир мындай чектөө кылыштыбы? Мисалы, биз ала албайбыз. Кадимки эле сиз улуттук университетке келип атасыз. Сизге ошол убакта университеттин жамааты жок, биз сизди ала албайбыз деген чектөө койдубу? Республиканский тест болбогон күндө дагы жарандык укугуңуз катары. Эстесеңиз, 2004-жылы ошондо жалгыз биринчи жолу тест күчүнө кирген. Биринчи жыл болчу. Биринчи жолу Кыргызстанда өтүп жаткан. Анан бизди баарыбызды эле тестке такай берди. Анан таң калыштуу да, азыркы акылым менен болсо айтмак, мыйзам турса, менин эмне үчүн тагдырымды тест чечип коет. Бирок ошол учурда апам кат жазып отуруп, билим берүү министрине кирип, анан айтты: "Апа, менин кызым сүрөтчү болот, технолог болбойт, IT технологияга барбайт, калган кесиби сүрөтчү, ошону окуйт, ошону чечип бериңиз" деп эле бардык. Мен ошого ыраазымын. Апам ошентип жүгүрүп университетке өткөрүп бергенден кийин мен билесизби, мен бир чечимди кабыл алдым. Мындан ары ушу 5 жылдын ичинде апам бир да жолу менин таламымды талашып университетке барбайт деп. Себеби мен абдан коркконум, мына энесин сүрөп келиптир. Мына коргоочусун алып келиптир. Ушундай сөзгө кабыл калам деп уялдым. Экинчисинен баягы ата-энелер балдарын окутат да. Анан кээ бири баркын билсе, кээ бири баркын билбейт. Анан билесизби, жакының же ата-энең ошол жерде ыйлап турса, бет деген болуш керек да. Анан сиз Назик кыз коомун түзөйүн дегенде
кандай ой менен түздүңүз? Ошондой сизге окшогон мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жардам берүү иретинде. Өзгөчө кыздарга. Баягы ата-энебиз, жакындарыбыз бар, бирок ошол эле учурда биринчи колдоочу аялдар өзүбүзгө жардам беришибиз керек. Өзүбүз бири-бирибизге тирек болушубуз керек. Ким кандай сөз сүйлөсө дагы аял аялды чыккынчылык кылып четке какпаш керек. Себеби университет мен аябай университетке окуп анан ойлодум да, мен бүткөндө ушундай мени жаш кызыл килем төшөп тосуп алат экен деп, университетти бүтүп эле шок болдум да. Андан кийин жумуш иштеш керек болду да. Көрсө кана жумуш жок да. Кана мени күткөн жумуш, кана мени күткөн келечек. Абдан шок болуп, анан бирок ошол эле учурда акырындан түшүндүм. Көрсө тагдырды мага бирөө эмес, өзүм түптөйт экенмин. Бирок ал учурда мындай коркунуч сезимдер болду да. Талаада эле жалгыз калгандай болдум. Макул, буга чейин ата-энем жардам бериптир. Андан кийин эмне кылам? Ким келип мага нан берет? 10 жылдан ашык болуп калыптыр Назик кыз коому. Эмне менен алектенесиңер, эмне кыласыңар? Дегеним, техникалык жактан бир иш тажрыйба кыласыздарбы же укук коргоо жагынан кандай бир маселелер, эмне иш кыласыздар дегеним да? Биринчиден бизде аркыл программалар бар да. Ал программалардын бири мүмкүнчүлүгү чектелген кыздардын жана келиндердин укуктарын кеңейтүү. Кеңейтүү дегенде баягы айтып атпайбызбы? Укуктарыбыз бар деп. Бирок ошол укукты кантип законго таянып колдонуш керек, кандай кылып коргонуш керек, кандай бизге шарттар каралган, же эмне бизге керек, биздин камсыздоо үчүн бизге эмне керек дегенди үйрөнүш үчүн жалпы максат бар. Ошол эле учурда майыптыкты түшүнүү программасы, ошол эле учурда аялдардын репродуктивдик жана сексуалдык укуктарын кеңейтүү. Андан тышкары, мисалы үчүн, жумуш орду деп атпайбызбы? Кээ бир стереотиптер бар да баягы майыптыгы бар адамдар болсо эле сайма-сай отурат экен депчи. Андан кийин оолак бололу деп биз кол баштык тийүүгө өткөнбүз. Эми кол баштык дегенде семинар тренингтерге үзүлбөй керек. Болгон эле ногу пандемия учурунда андай маракелер, семинар тренингтер болбой калбадыбы? Оксаңыз, канча адам иштейт ошондо Назик кыз бирикмесинде? Азыркы учурда 9 адам иштейт. 9 адам. Бул ким тарабынан колдоо көрсөтүлөт? Мисалы, мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлөбү же башка коомдук уюмдардан? Бизди учурда 4-жыл кетип бардат Мамакеш эл аралык аялдардын коомдук бирикмеси колдойт. Биз ошо долбоорлордун ичинде эмне өткөрөбүз? Биринчиден жана аялдардын укуктарын кеңейтүү деп атпайлыкпы? Жайкы эл аралык көз карандысып жашоо лагерлерин өткөрөбүз. Бирок жалгыз эле Назик кыз эмес, аны биргелешип равенство дагы Назик кыз дагы башка коомчулуктар күчтөрүбүздү бириктиргенбиз. Андан тышкары сиздин ушул Назик кыз коомдук бирикмеси тууралуу кененирээк азыр рекламадан кийин өтөлүк, рекламадан кийин тереңирээк айтып берсеңиз. Азырынча сиздердин астыңыздарда реклама. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Урматтуу кеч телегөрүүчүлөр, Иш күнүнүн кечи программасында бүгүн аябай олуттуу мындай темаларды сүйлөшүп жатабыз. Деги эле аял затынын социалдык орду ар кандай кыз келиндер, айымдар биздин коомдо бар. Бүгүн мисалы ошого себеп катары мүмкүнчүлүгү чектелген айымдардын катарын толуктаган, бирок ошол эле учурда өзүнүн Кыргызстандагы орду бар Назик кыз коомдук бирикмесинин жетекчиси Укей Мураталиева астыбызда. Биз
Биз ошол мүмкүнчүлүгү чектелген деп айтып калбадыкпы? Тилекке каршы биздин коомдо мисалы сиз белгилүү адам катары, мен сизди билем, анткени социалдык тармак тууралуу мисалы оюмдан билем, көп нерседен көрүп калдым да. Анан коомго чыкпаганы канча мисалы. Деги эле сурагым келет. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды деги эле колдоо барбы? Колдошобу? Кандай, канчалык деңгээлде закон менен биргеликте силердин мүмкүнчүлүгүңөр чектелбейт? Колдоо бар, колдоо жок деп айтпайм. Ошол эле учурда сиз туура айтасыз. Ачыкка чыкканы менен ачыкка чыкпаган аялдардын саны көп. Эмнеге дегенде бизде калыптанган көз караш майыптыкка карата абдан түптөлгөн. Ошол эле учурда майыптыгы бар аялдар аял катары да, майыптыгы бар адам катары да 2 эсе көп кодулоого кабылат. Анан мындай да Бишкекке жакындаган сайын мындай эркин жүрүп турган кыздар көп. Майыптыгы барчы, бирок регионго алыстаган сайын спецификалык түрдө болуп жаткан кодулоонун түрү бар да. Эми мындай алыс басып деле өзүбүзгө душман издеп кереги жок. Кээде ошол эле ата-энеси кызга абдан тагдырына балта чаап тоскоол кылып коет да. Үйдө отур, каякка барасың, билим алып алып, сен эмне кылма элең деп атып убакыт өтүп кетет да. Анан караса эле 30 жашта же 40 жашта же үйдөн жок, же жумуштан жок. Буга ким күнөөлүү? Мындай да. Бала кичинекейинен баштап ошо баланын тагдыры кандай болот? Жоопкерчилик ата-эненин колунда. Ал эми ата-энеси жоопкерчилик албай ошол эле мамлекеттик мекемеге өткөрүп койгондору канча? Мисалы тилден буттан калгандарды. Туурабы? Мисалы сиз азыр өзүңүздүн оюңуз бар, тилиңиз, дилиңиз бар. Сиз азыр өзүңүздүн оюңузду жеткире алып атасыз да. Анан мисалы айткым келет, сизде Назик кыз коомдук бирикмесинде жалпы саны саналуу болгон ошол мүмкүнчүлүгү чектелген кыз келиндердин тизмеси барбы? Же силер мындай кандай десем, тарапташ, саналаш катары кошосуңарбы дегеним да, өзүңүздөргө ушундай силердей жан дүйнөсү назик болгон кыздарды, адамдарды. Биз туура айтасыз, жалгыз эле майыптыгы бар кыздарды чогултуп атабыз, силер бизге жолобогула дебейбиз. Эгерде идея жагынан тарапташ болсо эмнеге жок. 9 адам дегени биздин штатта иштеп жаткан. Андан да тышкары, мисалы үчүн бизде горячая линия жумушу бар, кризисный центр жумушубуз бар. Ал жакта өзүнчө адам, бул жакта өзүнчө адам. Просто канча адам анан ким иштеп атат, мындай аттарын айтуу туура эмес. Бирок ким силерди каржылайт? Ошол МАМКШ эл аралык аялдардын. Мамлекет тарабынан колдоо жокпу? Мамлекет тарабынан мурдараак бизди жана государственный социальный заказ дегенге берип калчубуз. Бирок анын көлөмү азыраак да. Мынча иш чараны өткөрүүгө, грубо говоря, государственный социальный заказдан алынып аткан акча аздык кылат да. Ошончо силерге жанагындай кошумча жумуш алып, сумкаларды тигип, ушундай сыяктуу нерселер менен жан багып келесиңер. Туура. Себеби жумуш деген жумуш, бирок өз алдынча акча табуу да өтө маанилүү. Себеби ар бир адам акча тапканда сөзү кенен болот. Эгерде сен акча тап 5 тыйыныңды үй бүлөлүк бюджетке кошуп турбасаң, сен сөзүң кыска болот дагы, үй бүлөнүн ичинде маанисиз болот. Ачык айтайын. Бул жерде кээ бир ата-эне айтат, ой мен баламды багып салам, мен деген аны жакшы көрөм. Бирок ошол эле учурда жашы кичине, жынысы жок адамдай кылат. Дегеним баягы аял катары эмес, мырза катары сыйлоо жок, кандай бир специфика бар да. Ошону ачык айткым келет. Ошондо сиз жашоодо мен айткым келет да, сизден сурагым келет. Мүмкүнчүлүгү чектелген адам катары сиз мисалы каяка кааласаңыз жумушка барып орношу албадыңыз. Ооба, туура. Мен тандаган жумушка барып эле ала калганга мындай ошол
жумушка алып жаткан директор мага карата калыптанган көз карашы жок болуш керек. А сиз ошол учурда кыргыздын мыйзамына ылайык ошондой жетекчилерди, мекемелерди сотко бере аласызбы? Акыңыз барбы? Закондо барбы? Андай иш-чара өткөрсө болот. Бирок Кудайга шүгүр мен андай ситуацияга дуушар болгонум жок, бирок башка учурлар болду. Мындай косвенная дискриминация деп коет. Түз кодулуу болбосо дагы сага ушундай шарт түзүп берет. Сен өзүң эле кетип калгандай болупчу. А бирок териштире келсе, эмне учурдан сен жумуштан чыгып калдың? Ситуациясы башка болот. Эми мындай азыркы учурга чейин ошондой ситуацияларды сотко берүү учуру болгон эмес. Болгону бул суроону эч ким көтөргөн жок. А сиз аракет кылып көрбөдүңүзбү? Эмне үчүн дегенде мен чет элдик басылмалардан көргөм. Боюнда бар ишкерлер айымдарды жетекчилик жагынан кодулап, жумушка албай, же болбосо мисалы айлыктарын кесип салганына байланыштуу чет элдик басылмаларда ошондой бизди кодулап атат, ушундай теңсиздик болуп атат деп боюнда бар айымдардын чыкканын мен көргөм да. Бул эмне үчүн дегеним баягы социалдык мисалы бүт тиркемелерге чыгып кетип, ошондон улам ошол суроо чечилип, пайда болуп анан коомдун астына чыкканда, балким бизде Кыргызстанда сиз аны болжоп жасап көргөн эмессиз, коомчулукка чыгарып көргөн эмессиз. Чыгарып көргөн эмеспиз. Бирок мен ойлойм, бул жерде жумушчуларды барып жакалай бербей, биз жалпысынан ойлонгондочу, мисалы үчүн, иштеп жаткан майыптыгы бар жарандар бар, бизнес тарабында же жеке өзүнүн иши бар, добровольный патент алып, налог төлөп биз иштеп жатабыз. Ошол эле учурда майыптыгы бар адамдарды жумушка алып иштетип аткан жумушчу, бизнесмендер бар. Закондо жеңилдиктер жок. Мисалы үчүн, эгерде сен коомдук бирикме болуп, анан бир кызмат көрсөтүп атсаң, акчага түрлүү налогтордун түрүн сага салып коет да. Мен ойлойм баягы наказание формасы менен эмес, жеңилдетүү, шарт түзүү жагы менен биз бизнеске жол ачышыбыз керек. А ошону сиз мисалы ушундай кат жолдоп министрликке же болбосо дейли президентке бизге кимге кайрылса болот? Ошондой кат жазып кайрылып көрдүңүзбү? Жеке бул жөнүндө кээ бир тегерек столдордо сөз катары козголуп келет, бирок жалпы учурда азыр 2019-жылы Кыргызстан эл аралык майыптыгы бар адамдардын конвенциясын ратификациялап ишке ашырган. Анан азыркы учурда маанилүү тема катары биз кайсы теманы көтөрүп келдик? Айлана чөйрөдө шарт түзүү жана коомдук транспортто шарт түзүү. Ошол эле учурда курулган имараттарда шарттар болсун деп. Себеби мындай да, сиз жанагы айткан наказание формасын биз ойлойбуз, жана торговый центры болот го. Биз жаран катары деле басып чыгып, сатып алып жүрбөйлүкпү? Анан эмне үчүн шарттар түзүлбөйт? Эми ойлонсок, ошол бизнес-центрлер белгилүү эле адамдарга тиешелүү болуп атпайбы? Анан биз жаран катары кирип чыга албагандан кийин ушундай коомдук жайларды биринчи мындай жоопкерчиликке тартып, ошондон иш баштасак туура болобу деп ойлойм да. Менин оюмча сиздин өзүңүздүн оюңуз, үнүңүз бар болгондон кийин коомчулукка мындай маселелерди чыгарыш керек. Эгерде болбой атса, журналисттерди чакырып, ушунчалык бир чоң дискуссия жаратып, мындай бир муну чыгарса болот. Анан эмки кезек закон жагынан жанагындай силерге налогту башка жарандар менен тең албай, мүмкүнчүлүгү чектелгендиги үчүн бир аз ылдыйраак кылып туруп, законду караса деген нерселерди жазып сөзсүз жиберишиңер керек деп ойлойм. Билесизби, өткөн жылдан баштап эле ошол патент ачып иштеп аткан майыптыгы бар адамдарга жана страховой полисти төлөө шарты алынды да. Бирок башка ситуация, ладно, полисти алып коюптур, бирок патент ачканда сен дайыма өзүң барышың керек.
Сиз бул маселени көтөрүп чыгышыңыз керек. Мен аны билем, анткени мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар Кыргызстанда закон боюнча документациялык жакта жарым суммасын төлөйт экени, ал закон ченеми бар. Мен аны көргөм, өзүм байкагам да. А жанагы сиз айткан патент тууралуу бул маселени көтөрүш керек, сөзсүз. Дайыма өзүң барып, өзүң ачып, ошол адам сен экенсиң. Эми мындайда келгилечи санап көрөлү. Эмне коомчулукта патент ачып иштеп аткан майыптыгы бар адамдар тоодой толтурабы экен? Жок, санагы эле. Азыр санап келсек билбейм. Аз эле чыгат. А эмнеге база данных жок? Ушундай кызык. Бул маселени көтөрүш керек. Сиз жазышыңыз керек. Бул баягы коомдук транспорт жанагы мекемелерге ылайык нерсе. Азыр мындай көп учурда социалдашып кетти да. Мен аны байкайм да. Көбүнчө жүргүнчүлөргө сиз айтып өткөн темалардын баарын жазап келишет, жазап атат. Бул нерсе бар. Мен аны байкагам. Бирок жанагындай документалдык жактан ошол маселелерди көтөрүшүңөр керек экен. Ошол сиз айтып калбадыңызбы? Мен апам аябай чоң өбөлгө болду, жардам берди деп. Азыр апаңыздын жагдайы кандай? Апаңыз барбы, жаныңыздабы? Апам 2016-жылы 2-сентябрда көз өтүп кетти. Аябай кайрат кылыңыз. Да, спасибо. Сиз андан кийинки жашооңуз эмне болду? Макул, майыптыгы бар адамдардын ата энеси эгерде жардам берсе ал жакшы экен. Ал майыптыгы бар адамдардын ата энеси көзү өтүп кеткенден кийинки жашоо кандай? Билесизби, ата энең жаныңда болгондо сенин жашоо программаң дайын турат экен. Эртең менен турасың, эмне тамак жейсиң, кечинде эмне оокат кыласың, дем алыш күнү кимге турмушка чыгасың, балаңды кантип багасың. Даяр программа менен жашынакай болуп ата энеңдин колтугунда. Это действительно правильно, да? Анан ата энең көз өткөндө асманың кулай. Ошол нерсе кандай болду? Ошону мүнөздөп берсеңиз. Тагдырыңды өзүң түзүшүң керек. Анан апам көз тирсинде мынтип сүйлөшкөнбүз. Апа, кел экөөбүз өз алдынча жашайбыз, экөөбүз. Анан көп сүйлөштүк, экөөбүз окот кылабыз, экөөбүз мынтебиз, антебиз деп. Себеби эки бир тууган улуу агаларым үйлөндү да. Анан апам көз өтүп кеткенде мен ойлодум. Ошол апам экөөбүз койгон максатты ишке ашырайын деп. Бирок абдан корктум. Себеби үйдөн кетип атканда баягы квартирада эле таптым, бирок акчам төгүнүп калса кантип төлөйм, кантип жашайм, мен тигини билбейм да, мен муну тааныбайм да деп абдан токойго эле кетип бараткандай болуп корктум да. Эмне себептен кетишке туура келди сизге? Себеби мен ойлодум, биз 3 бир тууганбыз. Ооба, мен бир туугандарым, бир тууган катары мени колдойт, багат. Бирок кечкеле бир туугандарым этегин кармап, мени бактап отургум келген жок. Себеби багат экен, бирок ошол эле учурда сен жоопкерчилигиңди, жашооңдун жоопкерчилигин колуңа албайт экенсиң. Болгону эле жыргал жашоо болуп эле жүрө бербейин деп кой деп кеттим да. Анан сен жашап кеткенден кийин, ордуңду тапкандан кийин, оокат кылганды да үйрөнөт экенсиң, акчаны туура бөлүштүрүп колдонгонду да үйрөнөт экенсиң. Анан кээ бир кыздар бизди туурап, мен өз алдынча жашайм деп кеткендер бар да. Анан бир кызыбыз айтып коет, "Үкөй эже, чындыкты айтыңызчы, дайыма ушундай кыйын болобу?" деп атпайбы. Көрө, алтыным, 1-2 жыл кыйналасың. Анан үйрөнгөндөн кийин өзү эле. Бирок бул жерде мындай маселе бар да, кыйынчылык бар болуп атпайбы? Анан силер мисалга алалык, мүмкүнчүлүгү чектелген айым, жаран Кыргызстанда. Ооба. Өзү жалгыз эмне кылат? Өзү жалгыз мүмкүнчүлүгү чектелип турса, мамлекет тарабынан бир кичинекей батир болобу, кичинекей бир кандай десем, бир бөлмө болобу берилеби? Жок. Андай шарттар такыр каралган эмес. Эмне себептен? Барып көрдүңөрбү? Сурадыңарбы? Бүгүн эле ошол законду сөз кылдык. Эми 10 жылдын ичинде 300дөн ашпаган адам үйлүү болуптур. Жалпысынан. Анын бир Ал кайсы адамдар? Ну вот мэрия тарабынан берилиптир 10 жылдын ичинде. Анын бир ито айтты 40% туура эмес жактарга бөлүнгөн.
деп койду, бирок каяка эмне болгонун ким билет. Анын ошо калган проценттин ичинде канчасы майыптыгы бар адам деле белгисиз. Что я хочу сказать? Бизди эч нерсе күтпөйт. Вот кетем дедиңби үйдөн, окатымды кылам дедиңби? Анда албетте сен ойлонушуң керек. Сен эмне кылып акча табасың, эмне кылып окат кыласың? Сен Мен түшүнөм 6 саны аман болгон адам өз жашоосун 4 тарабы кылыла кетсе болот. Бирок сиздин мүмкүнчүлүгүңүз чектелген болуп атпайбы? Сиз муктаж болуп атпайсызбы? Каныкей, билесизби, бул кыйынчылыктар менин майыптыгым бар болгон үчүн эмес. Сен кыз башың менен жалгыз каяка баратасың деген сөздөрдөн аптан жаандай болуп жаалды да. Сен кантип окат кыласың, эми кантип акча табасың, сен андай-мындай окат кылганды билбейсиң да, анан бул туура эмес да, анан байкелериң турса сен эмне үчүн кетесиң деген сөздөрдөн аял катары абдан көп болду. Ошого бир туруштук бериш керек болду. Анан бирок мен өзүмө сөз бердим. Вот кеттиңби, артка кайтпайм деп. Кыйынчылык болсо да кээде каныкей отуруп ойлондум. Ушул күндөр да өтөт. Кечке эле ушинтип кыйнала бербейм да. Кой, чыдайын деп. Кээде ар кандай шарттар болгондо да кой, чыдайын деп отуруп, анан азыр мен эмне кылам? Өтүгүмдү башыма кийип аламбы, талаага кетемби, тоого чыгамбы, өзүм билем. Кудайга шүгүр, жардам керек болсо, агалар менен мынтип сүйлөшкөнбүз. Мен мага жардам керек деп жазганда, чалганда, ошол учур келип, жардамыңарды бергиле. Мен эртең келем, бир күн келем, басар күнү келем дебегиле деп ушундай бир сүйлөшкөнбүз. Анан Кудайга шүгүр ушинтип эле сөздөрүн аткарып келет. Бирок мен ойлойм, алар өз үй бүлөсү менен жашаш керек. Мен өзүм азырынча эми мен жалгызмын. Үйүмдө 2 горшок гүлүм бар, ошо үчөөбүз жашап атабыз. Ар бирөөбүз өзүбүздүн окатыбызды кылышыбыз керек. Бул жаман эмес, бул жакшы тажрыйба. Сонун ушунчалык мындай мээримиңизге, ушунчалык мындай жашоого болгон үмүтүңүзгө аябай баа бердим. Бирок баары бир мамлекет тарабынанбы, социалдык служба деп коебу, эмне деп айтып коет социалдык бизде? Кандай мекеме? Кат жолдоп көрдүңүзбү? Мага ушундай, мен баланча ушундай 2-чи группадагы майып кызмын, бирок муктажмын деген суроолор аткарылабы дейм да. Мен законду жакшы эле билем да. Андай шарттар жок. Жазып көрсөңүз да болбойбу? Это бесполезно. Мен коомдук мамлекеттик деңгээлде социалдык өнүгүү министрлигинде иштеп кеткем. Андай каттардын далайы келет. Законду билгенден кийин ал кандай болуп чечилет, кайсыл жака такаш керек. Чынында именно турак жай суроосу бул абдан чоң суроо, аны чечүү кыйын, аны керек болсо үмүт деле кылбай эле коюш керек. Сиз көрүп жаткан чанда бир ондай историялар, ал жөн эле ошол бизнесмен адамдардын демилгеси. Бирок биз ойлошубуз керек. Майыптыгы бар адамдар, дагы башка адамдарды бир социальный дом деп бир үйгө алып барып, батырып коюшубуз керек деп. Жок. Биз эмнени ойлонушубуз керек? Кандайдыр бир жеңилдик шарттарын карап, ар бир үйдө шарттар түзүлүп, ошол мен каалаган үйгө көчүп баргандай мүмкүнчүлүк керек. Өзүнчө бир социальный дом деп биз ойлошубуз керек. Биз эч качан резервуар түзбөшүбүз керек. Элестеткиле, бул үйдө азиз адамдар, анан бул үйдө коляска колдонгон адамдар деп отурсак, мен билбеймин, каныкей мен жоло качып кетем андай үйдөн. Мен барбайм аяка. Бирок сиз өзүңүздүн ордуңузду жакшы көрсөтө алдыңыз деп ойлойм да. Анткени ким деген адам, 6 саны аман соо адам, мисалы ушундай коомдук бирикме түзө алганын мен эми чанда байкасам дагы, бирок сизде адамдар түзгөнүн биринчи жолу көрүшүм да. Эми бул биздин Бишкектин алкагында да. Мен аябай
ыраазымын да ушундай демилге түзүп ушундай ишкерлик кылып келе жатканыбызга. Ошондо Назик кыз коомдук бирикмеси эмнелер менен алектенди? Эмнеден баштадыңар? Кийим тигип көрдүңөр, дагы эмне кылдыңар Жашоодо? Кийим тигип көрдүк, анан буйрутма менен baby box деп коет. Баягы Финляндияда ушундай тажрыйба бар го. Ар бир балалуу болгон үй бүлөгө коробка берилет, ичинде балага тиешелүү керектүү буюм тайымдар, кийимдер болот. Ошол тажрыйбаны бир нече жыл мурун Кыргызстанга тажрыйба катары, эксперимент катары киргизип көрдүк. Анан бир жылкы буйрутманы биз аткарып көрдүк. Абдан жакшы бизге тажрыйба берди. Себеби мындай да, чоң адамдын кийимин тигүү башка, баланын кийимин тигүү тиги ойногондой эле болду. Мындай буйрутма кандай түшсө, аткара берүүгө аракеттениш керек. Мен муну жасайм, буну жасабайм деп биз өзүбүздү өзгөчө бизнес тарабында чектебешибиз керек. Ошондо кийим тиккенден баштап ар кыл нерселерди жасадыңар. Кылып көрдүк. Бардык нерселерди кылып көрдүк. Азыркы учурда болсо бизге Миландан заказ түшкөн. Эко баштыктарга. Эми өзүлөрүнүн бир спецификалык талаптары бар. Майда чүйдөсүнө чейин, бирок ошол эле учурда билесизби, ойлоп табуу, идея ойлонуу абдан кызыктуу да. Анан ошон менен алек болуп абдан сүйүнүп отурабыз. Мага аябай сиздин эмнеңиз жакты айтайынбы? Ушунчалык мындай жашоого болгон көз карашыңыз. Мен ойлойм, сизди бүгүн көрүп турган адамдар, теледен көрүп турган адамдар жакшы бир таасир ойдо калат деп ойлойм да. Сиз ушунча жакшы эмгекке жетип, мына штатыңызда 9 адам иштейт экен. Андан тышкары канча адамга жардам кылдыңыз? Ушул назик кыз болгон үмүтүңүздөн жазбаңыз. Бар болуңуз. Мен сизге албан ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Кыбыраган кырашат дейт. Анан мен сиздин чыныгы аялдык мээримдүү болгон мындай бир бакыт катары бактылуу болушуңузду каалайм да, чын диlimden. Рахмат. Бүгүнкү биздин түз эфирге келип бергениңизге чоң рахмат. Мен аябай таасирлендим, бардыгы таасирленди деп ойлойм. Анда эмесе бүгүн биздин астыбызда Укей Мураталиева болду. Мүмкүнчүлүгү чектелген ошо Назик кыз коомдук бирикмесинин башкаруучусу, негиздөөчүсү. Келип бергениңизге чоң рахмат. Анда эмесе биз азыр рекламага өтөбүз. My body won't go back, no. Белгиле, Эмен парк галереясында биринчи жеке көргөзмөсү өтүп жаткан сүрөтчү Малика Ибрагимова менен бирге тынчсызданган жымжырттык бийин бийлейли. Тынчсызданган тынчтыктын бийи бул көргөзмөнүн аталышы. Малика үчүн сүрөттөрдү тартуу бул жумуш эмес. Бул өзү менен чынчыл баарлашуу. Дал ушул ачыктыктын айынан сүрөтчүнүн чыгармалары кызыктуу. Сүрөтчүлөрдүн чыгармачылыгы ар дайым алардын ички жашоосуна байланыштуу. Бирок Малика Ибрагимованын иши бул ачык айкындуулуктун таптакыр жаңы деңгээли. Иштерди көрүү учурунда анын жеке чектерин бузуп жаткан жокмунбу деп ойлойсуз? Было страшно сначала, Башында бул коркунучтуу болчу. Мен иштерди карап, баары көрүшөт деп ойлонуп жаттым. Андан кийин убакыттын өтүшү менен мен өзүмдүн ичимдеги феминизмди абдан жакшы талдап, менин тажрыйбамдын баардыгы уникалдуу эмес.
Муну менен жалпы аялдар кезигишет экендигин түшүндүм. Аялдарды колдоо максатында иштери менен бөлүшүүнү туура көрдүм. В этом всем. И мне хотелось бы поделиться, чтобы поддержать женщин. Эгерде Малика Ибрагимова үчүн сүрөт тартуу анын жеке терапиясына окшош болсо, көргөзмөгө келгендер үчүн психоанализ болду. Ушул татаал образдарды карап, автордун ачык айкын тажрыйбаларын көрүп, сүрөтчү жана өзүңүз жөнүндө көп нерселерди биле аласыз. Well, for all that I know, I might have Вообще я безумная фанатка. Мен Маликанын чыгармачылыгына күйөрманмын. Алардын биринчи жолу батирден скотч менен илинип тургандыгын көрдүм. Скотч, наклей картины и подумала, что, блин, Эмне үчүн мындай сүрөттөр галереяга илинбейт деп ойлондум. Алар абдан баалуу жана жылуу. Сиз аларды караганда өзүңүздү карагандай и болосуз. ты видишь себя, ты понимаешь то, что вот как бы вы, несмотря на то, что я еще не знала, я Сүрөттөрдү карап, биздин окшош жактарыбыз көп экендигин түшүндүм. Ал аял фигураларын ушунчалык чынчылдык менен тартты. Сексуалдаштырылган, идеалдаштырылган денелер жок. Канондорго ылайык белгилүү бир бет түзүлүштөрү жок. Баары аны менен чын ыкластуу тартылган. внешне там, что какие-то определенные черты лица, да, как по канонам. Нет, у нее очень все искренне, очень все честно, и это подкупает. Сиз аял аялга эже экендигин сезесиз. Бул абдан күчтүү чыгармалар. Алар динамикалуу, аларда экспрессия жана кыймыл аракетти сезүүгө болот. Ошол эле учурда алар өтө назик. Ошол үчүн мен бул иштерди баары көрүш керек деп чечтим. Очень такие обволакивающие, очень теплые. Вот поэтому я решила, что нужно, чтобы все это увидели. Сүрөттөрдө сүрөтчүнүн турмуштагы эң негизги ойлору чагылдырган. Анын жаратылышка болгон мамилеси, жаныбарларга сүйүүсү жана феминизм. Анын бардык сүрөттөрү соңкусуна арналган. two steps forward, one step back. Feel my body won't go back, no. Two steps forward, one step back. Своими рисунками я призываю Мен сүрөттөрүм менен аял денеси сексуалдык түрүндө кабыл алынбоосуна чакырам. Мен денени жөн гана эмоциямды которгон тил катары колдондум. Мен бардыгын аял денесин сулуу эмес, сулуу, сексуалдуу нерсе катары кабылдоону токтотууга чакырам. Анткени дене биринчи кезекте ден соолук жөнүндө, жашоо муктаждыктардын канаттандыруу жөнүндө, бул оору менен рахат жөнүндө. Аял инсан, ал эми анын денеси бул жөн гана кабык. ничего больше. Женщина — это личность. Тело — это наша оболочка. Two steps forward, one step back. Two steps forward, one step back. Two steps forward, one step back. Yeah. Биз сүрөттөрдү карап, көргөндөрүбүздү талкуулап жатканда, Малика ички дүйнө менен диалогун улантууда. Бул жерде да көргөзмөдө ал сүрөт тартып отурду. Feel my body won't go back, no. Two steps forward, one step back. Two steps, yeah, yeah. Two steps forward, one step back. Two steps forward, one step back. Two steps forward, one step back. Two steps forward, no. I feel my body won't go back, no. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Иш күнүнүн кечи программасы бүгүн аябай олуттуу суроолорду айтып жаткан кезибиз. Бүгүн бизде деги эле жашоодо айымдардын, кыз келиндердин социалдык орду, заманба биздин жашоодогу аялдардын социалдык орду тууралуу сүйлөшөбүз. Бул жаатында бизде конокто Зере. Зере жетишет кыймылынын негиздөөчүсү. Эми Зере бул кыймылга эмне себептен келип калганы аябай баардыгына мындай коомчулукка таң калыштуу. Деги эле билгендер бар, билбегендер да бар деп ойлойм. Зере өзүңдү тааныштырып өтсөң. Өзүмдү тааныштыруу ар убакта мен үчүн да кыйыныраак. Чындыгында өзүм деле билбейм ким болгонумду. Бирок көбүнчө ушул музыка менен алекмин. Ырларды жазайм, ырдайм. Ушул чыгармачылыкка аябай жакынмын. Анан кийин ушул активизм менен аябай көп алектенем. Өзгөчө феминизм. Активист, феминист болууга кайсы ойлор сага мындай түрткү кылды? Эмне себептен келип калдың бул ойго? Биздин коомчулукта бүгүнкү күндө.
Менимче бүгүнкү күндө ушул феминизм эмнеге керек болгондугунун себептери уже ушунчалык даражада көрүнүп мындай өйдөгө чыгып калды, что уже бизге феминизм керек эмес, аялдар жакшы эле жашайт, аябай сонун эле эмне эле деп атасыңар деген сөздөр баары түшүнүп калды го дейм, эмне үчүн. Биздин өлкөдө деги эле дүйнөдө аялдардын орду тилекке каршы жакшы эмес. Мисалы сен бул ойго кайсыл тараптан келдиң дейм да, жаш кезиңде кандайдыр бир кодулаган коркунучту көрдүңбү, же болбосо өзүңдүн эле табиятыңдан жан дүйнөң жетишкенде мындай кандайча ушул феминизм менен жөнөкөй жашоодо аялдын ордун көрө алдың? Эмне себеп болду дейм да? Негизи себептер аябай көп. Прям бир мындай конкреттүү түрдө ушул себеп болгон деп айта албайм да. Негизи өсүп келе жатканда эле кээ бирки көргөн нерселер мындай, бул эмнеге мындай экен, эмнеге мен үчүн ушундай, а балдар үчүн ошондой эмес, эмне үчүн кыздарды үйдө отуруп бала багасың, турмушка чыгасың деп тарбиялашат, а балдарды болсо өзүңдү изде, акча тап деп мындай башкача да. Өзүмдү өзүм тааныган сайын ушундай суроолор менен алек болуп калдым да, өзүмө суроо берип баштадым. Эмне үчүн деп. Анан ошондой эле логикалык түрдө жооп феминизмге келип калды. А мисалы менде мындай суроо туулат да. Сен айтып атпайсыңбы? Балдарга өзүнчө мамиле, кыздарга өзүнчө мамиле. Сен бул нерсени мектеп жааттан айырмалай баштадыңбы, же үй бүлөңдө сага болгон мамиле кандай болгон? Мындай да, менин ата-энем мени аябай эркин кыз катары өстүргөн да. Сен баарына татыктуусуң, сен кыла аласың, жасай аласың, алга тайманба деп. Бирок ошол эле мектепке барганда, же болбосо көчөгө чыкканда андай сезилбейт да. Башкача бир менин ата-энем мени кандай тарбияласа, көчөгө чыкканда, мектепке барганда совсем эле башкача болчу да акыбал. Ушулго дейм жооп. Ошого утурлай эле сенин клиптериңди, деги эле бүт чыгармачылыктарың бүт мындай ошол жааттагы нерселерди, интервьюларыңдын баарын карап отуруп келип, мындай ойго келдим да. Мисалы, кандай десем, бир өзүң эле алып баратасыңбы ошол ишти, же болбосо сенин артыңда турган продюсерлик барбы, же болбосо сенин артыңда турган бир кандайдыр бир коомчулуктагы өзүнчө бир турган адамдар барбы деп ойлойм да. Жок, негизи мен ушул баардыгын жалгыз кылып келатам. Ырларды жазганда дагы өзүм эптеп акча табып, анан кийин клиптерди тартканда чыгармачылыкка кандай расходдор керек болсо ошолорду өзүм жанталашып табып, анан кийин дистрибуциясын деле өзүм отуруп алып сайттарды карап, кантип кылыш керек, кантип жүктөш керек, ошонун баарын мен өзүм кылып келатам да азыр. Анан чынын айтсам, эч кандай продюсер же болбосо бир ушундай өйдөдө турган бир кишини каалабайм да. Мен кылган чыгармачылыгым бул өзүмдү өзүм изденүү процесс да. Ушул өзүмдү өзүм изденүү процессинде башка бир көз караш, ойлордун байланышы мен үчүн туурадай сезилбейт да. Дегеним, сен келечекте өзүңдү ырчы катары көрөсүңбү, же феминисттик активист жаран катары позициялайсың? Кандай позиция кыласың өзүңдү? Негизи ошо айткандай эле мен өзүмдү ким экенимди деле мындай, мен ушулмун деп айта албайм да. Мен ишенем, ар бир адам ар кандай нерсе боло алат. Анан адамдар ушундай ар кандай прям бир эле лейблду коюп туруп, анан ушул деп койгондон алысыраак болоюн деп атам да. Өзүң эмне ишкерлик менен кыласың? Мисалы, ырчылык бул хобби катары болсо, андан тышкары кайсыл жерде иштейсиң? Ырчылык негизи хобби эмес.
Мен чыгармачылыгым бул мен негизги Доходу. ооба, негизги нерсе деп эсептейм жашоомдо. Башка нерселер болсо, алар уже мындай второстепенный болуп калат да. Бирок ушул менин чыгармачылыгымды мен приоритет катары көрөм. Ооба. Бирок чыгармачылык деп калдым. Кыргызстанда мисалы сенин багытың боюнча бараткан багытта акча табуу мүмкүнбү? Барбы? Өтө кыйын. Чынын айтсам өтө кыйын. Бул ушул мен азыр жашоомдо турган аябай чоң суроо да. Кантип ушул капиталисттик дүйнөдө мен өзүмдү өзүм жоготпой туруп акча таба алам. Анткени кийинки проекттериме акча салып, анан кийин өнүгүү керек да. Бул жерде мындай суроо туулат да, мисалы социалдык биздин ордубузда адам бизде рамка бар да атайын. Жумушка диплому менен өтөт. Дипломуң жок болсо кандайча деген сыяктуу да. Мисалы сен өзүң азыр университетте окуйсуңбу, мисалы же болбосо келечекте бир кесипти аркалай турган бир оюң барбы дейм да? Мен 2 жолу университетти таштагам. Эмне себептен таштадың? Мен үчүн мага керек сезилген нерселерди ала албагандай сезилди да университеттердечи негизи. Мен уже өзүм үчүн билип калыптырмын да, мага эмне керек, мен эмне алгым келет. Бирок университеттерде мындай стандарттык бир процедуралар, стандарттык процесстер бар да. Анан кийин мен уже ал стандартка туура келбей калыптырмын да, өзүмдүн бир оюм, өзүмдүн көз карашым пайда болуп калганынан. Вот, бирок келечекте кайсыл кесип деп сурасаңыз, мен негизи кесибим ушул, мына чыгармачылыкты приоритет катары көрөм да. Ушул чыгармачылыкта өзүмдү өзүм издегим келет да. Бирок тилекке каршы биздин коомчулукта ушундай нерсе мындай туюкталганда, сен окуу жайда окубасаң эч ким эмессиң, же болбосо деген сыяктуучу. Анан системаны алмаштыруу үчүн эмне керек деп ойлойсуң? Канча жылдан бери келаткан система бузулбайт. Сен өзүң деле 1 эмес 2 университетке кирип көрүп турсуң. Экөөнүн тең системасы сага жакпады. Кантип аны оңдойбуз? Мисалы. Кантип оңдосо болот? Багытың дегени, мисалы, сен чыгармачылыкта бир кандайдыр бир чыгарманы жазып, ушул жерде келишпестик болуп атам десең, мисалы, кантип жеткиребиз аны коомго? Айтып атып, ырдап атып, кино тартып атып, митингке чыгып атып, ар бир аракет, системаны өзгөрткүсү келген ар бир аракет кичине-кичинеден системаны өзгөртөт, сөзсүз түрдө. Мен байкаганым боюнча социалдык дегеле желелерде байкайм, сен бардык митингтерге чыгасың, көбүнчө мындай мен мындай марштар болобу, кандайдыр бир социалдык митингтери жөнөкөй эле негизи тыюу салынган нерселерге атайын протест кылып чыккандар көп да бизде. Анан сени биздин коомдо башка активисттер кодулабайбы деп ойлойм да. Сен ушундай, мисалы, феминист катары сени таанышат. Феминизмди эмнеге колдойсуң деп мындай кодулашпайбы? Жок, негизи андай деле нерсе сезген жокмун. Просто негизи активисттер баары эле түшүнүшөт. Митингдер, протесттер, марштар, булар маанилүү нерселер, чындыгында эле. Анткени булар көрсөтүп турат, системада бир иштебеген нерселер бар. Системаны оңдош керек. Демек, адамдар чыкканда уже алар көрсөтөт, спрос бар, система өзгөрүшү керек. Бирок бул тилекке каршы биздин Бишкек алкагында. Мен ар дайым социалдык желилерди карайм, анан ошол жерде бул Бишкекке гана таандык нерселер да, эми албетте бул борбор болгондуктан Бишкекке таандык болуп атат. Бирок сенин оюңду башка чет жер, аймакка, айылга жеткириш үчүн кандай, мисалы, сен өзүң барып көрдүңбү ошондой митинг, марштар менен башка айыл жерлерине, элет жерлерине баргансыңбы дейм да? Барбы программалар? Негизи айылдарда митингдер, протесттер азыркы учурда бул аябай эле жат көрүнүш. Ооба, аябай жат көрүнүш. Ал туура эле. Негизи региондордо адамдардын түшүнүктөрү, баалуулуктары бир аз башкачараак. Бул
муну моюнга алыш керек. Бирок ошол эле убакта мисалы ар бирибиз кандай аракет көрө алса, кандай чара көрө алса, ушул региондорго ушул жагдайларды жеткириш үчүн аракет кылышыбыз керек деп ойлойм да. Мен мисалы кыргызча ыр жазуу мен үчүн өтө кыйын. Мен аябай орус тилдүү болуп чоңойгом. Бирок кыйын болсо дагы мен ойлойм да, мен кыргызча жасашым керек. Сөзсүз түрдө кыргызча кылышым керек депчи. Ошого аракет кылып келем. Мисалы жасаган ар кандай проекттеримди көбүнчө кыргызча кылган аракет кылам да. Бул аракеттериң белгилүү көрүнүп турат, анткени сенин YouTube каналыңда сенин ошо чыккан клиптериңди биздин ушу Бишкек алкагындагы деги эле орус тилдүү жамаат баары көрүп мындай кандай десем, көрүү, просмотр көп да. Мен аны байкагам. Анан бул жерде жетишет кыймылын негиздөөчүсү экенсиң да. Жетишет кыймылын канча адам негиздейт же жалгыз сен турасыңбы, артында кандай адамдар же болбосо? Негизи негиздөөчүлөрдүн биримин. Биз 4 кыз, дос кыз, ушул Сайкал Жумалиева, Бикеч аты менен чыгат. Айжамал деген кызыбыз бар, анан Элдана Форайс. Биз ушу төртөөбүз негизи бири-бирибизди аябай жакшы түшүнөт окшойбуз да. Анан кийин отуруп тигини кыла муну кыла дегендей брейншторминг эмелер көп болот бизде. Анан өзүбүз байкабай эле ушул бир кыймылга айланып калды да. Бул кыймылды кимдер мисалы каржылайт же өзүңөр эле? Биз азыр бизде акча жок. Кыздарыбыз өзүбүздүн чөнтөктөн чыгарып расходторго эметип атабыз азыр. Мен бир байкаганым, Бириккен Улуттар уюму Кыргызстандагы өкүлчүлүгү сени колдоп, ушундай бир социалдык жактан мындай эксперименттериңе жакшы багытта экенин байкагам да, колдоо сыяктуу. Канчалык деңгээлде Бириккен Улуттар уюмунун биздеги штабы сени колдойт? Мен Бириккен Улуттар уюму менен ар кандай проекттерге мени чакырышат. Чакырып, бул жакта ырдап бериңиз, бул жакта сүйлөп бериңиз деп. Акча төлөнөбү бул нерселерге? Аябай көп жолу баргам, негизи, бирок акча төлөнгөнү 2 жолу болгон. Бирок жакшы мындай гонорар болобу мындай нерселер дейм да? Негизи чыгармачылык менен алек болгон адамдарга Кыргызстанда жакшы гонорар табуу өзүңүз эле билсеңиз керек. Эгерде тойго барып ырдабасаң, корпоративтерге барып ырдабасаң, гонорар алуу өтө кыйын. Анткени албетте бул анткени сеники альтернативдүү багыт болуп атат. Башка деңгээлде болуп атат да. Бул ошол күнүмдүк той эмес, бул глобалдык нерсе болуп атат. Глобалдык нерселерге мындай башка каражаттар болуш керек да. Глобалдык көз карашта болуш керек. Мен суроону сенин үй бүлөңө бургум келип атат. Канча бир туугансың, ата энең тууралуу айтып берүү мүмкүнбү? Ооба. Үй бүлөбүздө 3 бир тууган, менин 2 эркек бөбөктөрүм бар. Ошо атам, апам, ошо бешөөбүз болуп жашайбыз. Сенин чыгармачылыгыңа, көз карашыңа кандай көз карашта? Мисалы айтпайбы, эми баары бир биз кыргызбыз да, айтпайбы, кызым жеке жаатында кандай ойдосуң же турмуш курасыңбы деген ойлор болобу, болбойбу дейгиле. Негизи биздин үй бүлөдө атмосфера мындай аябай нейтральный да, мындай бири-бирибизди басмырлап, анан кийин сен мындай кылышың керек, тигиндей кылышың керек деген нерселер жок. Анан атайын суроо берип, сен тигиндей кыласыңбы, мындай кыласыңбы, точно ошондой кылышың керек деген эмелер биздин үй бүлөдө жок да. Биз баарыбыз билебиз, ар бирибиздин бактылуу болушун каалайбыз. Ошол үчүн ар бирибизге эмне бакыт келтирсе, ошону кылгысы келсе, колдоп беребиз. Дос тууган, урук тууган деген нерселер бар кыргыз элинде. Кандай маселелер болду сен ырдап чыкканда, чыгармачылыгыңа кандай көз караш? Негизи мен айта албайм, аябай катуу эле мынтип, бул эмне деген нерселер болгон деп. Жок, андай деле нерселер болгон эмес, анткени эң башынан эле менин үй бүлөм мени эркин кыз деп билет. Каалаганын кылат, баары бир деп билет. Анан кийин эгерде мен бир нерсе жасасам, бир кадамга барсам,
мен аны сөзсүз бир жолу эмес 1000 жолу ойлонуп, жакшылап ойлонуп кылганымды баары эле билишет. Анан мага андай катуу сөздү эч ким айта албайт эле го дейм. Өзүңдүн мындай жеке жалгыз жүргөнүңдү коопсуздугуң үчүн мисалы кам санабайсыңбы, коркпойсуңбу? Чынын айтам, мен Мисалы сага коркутуп үркүтүүлөр болгонун мен окугам, статьяларды өзүң дагы айтып чыккансың, жар салып коомчулукка. Кандай болду ошол иреттерди айтып берсең? Ооба, коркутуулар азыр деле келет кээде. Анонимдик түрдө же болбосо физикалык түрдө болгондор болду беле жагдай? Негизи ар кандай болгон, физикалык түрдө дагы кооптуу кээ моменттер болгон. Анан кийин мисалы өткөндөгү митингде Айзада Канатбекова үчүн митингге чыгып эметкенде бизди айдап салышпады. Анан ошол жерде бир канча активисттин сүрөтүн кагазга печатать этип, аны ошол жакта показательный кылып күйгүзүп тепселеп эметкендери дагы буларды күйгүзгөн аздык кылат деп ушундай нерселер болот. Бирок мен чынын айтсам коркпойт экем. Мен керектүү нерселерди кылып өзүмдү коопсуз кармаганды мен аракет кылам. Бирок мен коркпойм, анткени билем ушул нерселердин баары мени коркутуш үчүн жасалат да. А мен коркуп калсам, алар эмне кааласа ошону бергендей болуп калам да. Мен коркпойм, анткени өзүмдүн жасаган нерсемде мен орусча айтканда уверена. Чындыгында ишенем. Анонимдик түрдө келген каттарга жооп бересиң же жооп бербейсиң? Жок, мен эч качан анонимдик каттарга жооп бербейм. Анын баарын алып милицияга тапшырып бергем. Түшүнүктүү. Мен сен Instagram баракчаңды карап турам, анан аябай публицистика иретинде деп айтамбы, бир өзүңдүн жазган, мен оюмча сен өзүң жазгансың аны, анан окуп берип атасың. Ошону угуп аябай мен мындай угуп отурдум. Мага аябай жакты да, мисалы, ошол эле кезекте сен стандарттуу эмес формадагы сүйлөөңдү байкадым. Орус тилинде айтып аттың, анан ошол эле учурда өзүңдүн оюңду жеткире алганың эмне түрткү болду ушундай нерселерге? Ушунчалык ачыктадың да? Эмне түрткү болду сага ушунчалык? Ошол эле учурда кызга тиешелүү форманы айтайын дегеним да. Негизи ушул сиз айтып аткан Инстаграмдагы видео Сага таандык да жазылышы? Же сен башка бирөөнүн айтканын окуп бердиңби? Жок, мен аны өзүм жазгам. Негизи мага көп суроо беришет да, сен деген кантип ушу өзүңдү жакшы көрүп, өзүңдү сүйүп, анан кийин өзүңдү ушундай без комплексов болуп калдың депчи. Ал чындык эмес. Менин деле комплекстерим бар. Менин деле аябай жүрөгүмдү күйгүзгөн бир өзүмө жакпаган нерселер дагы бар. Анан кийин мен ушул акыркы учурда психолог менен иштеп атам да, ушул нерселердин үстүндөчү. Анан кийин ушул психолог менен иштеп баштаганда ушундай нерселерди сен биринчиден моюнга алып, анан кийин аны айтып чыгып, кимге болсо дагы айтып, эметкенден кийин кой берип, уже ал сени анчалык кармабай калат экен да. Ошол үчүн ошол Инстаграмда ушундай нерсе жазып окуп койдум да. Ошондой. Жеке жаатында көз карашың кандай? Дегеним, сүйүктүү адамың барбы? Мен негизи жеке жашоомду камераларга эч качан айтпайм. Ошол меники болуп кала беришин каалайм да. Бирок билгим келгени барбы, жокпу деген. Жок, аны дагы айтпайм. Бирок сени кандай феминист, сен феминист катары өзүңдү позиция кылгандан кийин ошондо ачыктабайсың дагы кимди жакшы көрөрүңдү. Бул сенин ишиң. Түшүнүктүү. Мисалы, апаң менен жакынсыңбы аябай? Апам менен ооба жакын деп эле эсептейм, жакынбыз деп эсептейм. Албетте кээирки түшүнбөстүктөр болот, ар бир үй бүлөдө болот. Бирок мен апама болгон сыйым, урматым аябай чоң. Мен апамды аябай жакшы көрөм жана аябай
сильная женщина деп көрөм да. Апаңа өзүңдүн оюңду ачыктап айта алат белең? Мисалы, апа, мен феминистмин, мен жактырган адамым бар, мына таанышып ал деп. Ушундай ачыктыкта, ошондой деңгээлде мүнөздүү сөзүң барбы дейм да? Ооба, апам менен мындай нерселерди ачык эле сүйлөшө алабыз. Эч мындай чектөө койбойт. Кой кызым, андай кылбайлы кой. Жок. Кайра эле бактылуусуңбу? Бактылуумун. Болду. Башка суроо жок. Атаң менен дагы? Атам менен дагы ооба. Экөөүнүн канча жашта? Эмне менен алектенишет? Эки иним, бириси азыр 19-га чыгайын деп калды, экинчиси 12 жашта. Ортоңку иним кино, камералар менен аябай кызыгат. Кичинекей иним, билбейм, ал мектепте жүрөт азырынча, бирок бизнеске аябай жакын болгондой сезилет. Жакынсың мындай аябай эле? Ооба, ачык сүйлөшөбүз көп нерселерди. Мен үй бүлөм, негизи үй бүлөбүз аябай ачык да. Мен билем, Кыргызстанда бул көрүнүш, жат көрүнүш көбүнчө. Бирок ооба. Бирок биздин үй бүлөдө кандайдыр бир, мен айтпайм үй бүлөм идеальный деп. Бирок кээ бирки нерселерди биз ачык сүйлөшө алат экенбиз да. Акыркы учурдагы кыздарга болгон зордук зомбулуктарды көрүп атабыз да. Ошол эле эң акыркысы Айзада Кунатбекова тууралуу. Кандай сен акыркы сотко бардыңбы сен дагы же барбадыңбы? Чечим чыкты. Чечим чыккан соткобу? Жок, ал жерге барган жокмун, ал көлдө болуптур. Ооба, барган жокмун. Бирок сен кантип ойлойсуң, силер ушул маршка, митингге чыктыңар, мындай үнүңөр жеттиби, коомчулукка, элге жеттиби деп ойлойсуңбу? Мен ойлойм, ар бир айтылган сөз баары бир жакка барып жетет. Бул просто балким кээде сезилет, как будто впустую болуп аткандайчы. Бирок мунун баары кичинекей аракеттер менен өзгөрүүлөрдү алып келет деп мен ишенем да. Ишенбесем, анда барбайт болчумун. Сен кантип ойлойсуң, келечекте кандай десем, биздин мындай коом кандайга өзгөрүлөт деп ойлойсуң? Сен багытың мындай божомол болот да, көз караш, адамдын көз карашы мындай оңго же солго деген сыяктуу. Кандай сага көрүнөт биздин келечек кыздар кандай нукка биз өзгөрүлөбүз? Көбүн эсе феминизм болуп кетебизби? Өзүн кадырлап арктап. Же болбосо жок, кылымдан кылымга келаткан кыргыз эли байырлаган журтта калабызбы? Негизи мен аябай корком. Азырынча особенно акыркы политика менен байланыштуу болгон болуп кеткен нерселерден. Анткени мен оюм боюнча бир аз артка кадам таштагандай сезилип атат да. Чынын айтсам, законду, мыйзамды эч ким сыйлабагандай эле, анан кийин мыйзам бул уже жөн эле конституция мындай туалетный бумагага окшошуп калгандай эле сезилип атат. Ошол үчүн мен корком, анан чынын айтам, балким өтө жаман нерселер болуп кетиши мүмкүн. Бирок ушундай божомол бизди азыр эмне кылышыбыз керек, ушундай нерсе болуп кетпеш үчүн деген суроого алып келиш керек деп ойлойм да. Азыр кылган нерселерибиз өтө маанилүү менимче. Азаматсың. Мага оюң аябай жакты, өзүнө сыйлуу, урматтуу, кыргыз тилдүү публика катары оюбузду терең жеткиргенге аракет кылдык, бирок жеткире албасак дагы түпкүрдө көрүп жаткан камера артындагы адамдар түшүндү деп ойлойм. Бүгүн бизде ушундай бир сонт программа болду. Деги эле аялдардын, кыз келиндердин коомдогу орду, социалдык орду. Бүгүн бизде конокто Зере болду. Укей Мураталиева, Назик кыз коомдук бирикмесинин жетекчиси жана ошондой эле алып баруучу Назира Айтбекова. Бул айымдар биздин коомдо өзүнүн орду бар, багыты бар, өзүнүн ою бар болгон айымдар болуп саналат. Феминист айымдар деп дагы айтсам болот. Силер менен коштошобуз. Иш күнүнүн кечи программасы мен оюмча силерге жакты деп ойлойм.
Келечекте дагы ушундай сонун нерселерди силердин алдыңыздарга чыгарганга аракет кылабыз. Сиздер менен мен Каныкей болдум. Кош болуңуздар.